Луиза Кей өз жашооңда айыктыр. Каналдын өнүгүүсүнө өз салымын кошкусу келген көпчүлүктүн каалоосу менен банк эсептери ачылды. Каалаган суммада өз жардамыңызды берсеңиз болот. Сизге бул кассетада көргөндөрүңүздүн баарын жазып алуу үчүн блокнот, ручка жана анча чоң эмес түзгү керек болот. Сүйүктүү биздин катталуучулар, сиздердин бармак басып, пикир калтыруу аркылуу берген дем күчүңүздөр менен дагы бир эң сонун аудио кассета сиздерге сунушталууда. Бул материалды кыргызчалап, үн коштоп, жөнөкөй түшүнүктүү кылып сиздерге тартуулоодо көптөгөн эмгек талап кылынды. Колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Ангелина Могилевская. Мен сиздерге Луиза Кейдин өз жашооңда айыктыр деген белгилүү китебинин негизинде даярдалган видео курсту сунуштайм. Бул видео курс сизге Луиза баарыңыздарды жакшы көрүү сезими менен бөлүшкөн идеяларды жана ишенимдерди өзүңүздө сезип көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мен бул курсту өзүм изилдеп чыктым жана ишенсеңиз болот. Мен жашоомдо баары башкача болуусу мүмкүн экен. Бул семинар сиздин өзүңүз жөнүндө көбүрөөк билүүңүзгө жардам берет жана сиз жашооңузду айыктырып баштасаңыз болот. Бул Луизадан сизге болгон жеке консультация деп эсептесеңиз болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Луиза Кей. Мен сиздер менен бир канча жаңы идеялар менен бөлүшкүм келет жана ошондой эле биздин ой жүгүртүүбүздү стимулдоо менен сиздерге жаңы перспективаларды ачууну каалайм. Келиңиздер, биз жашоодогу жаңы идеяга жана көз караштарга ачык экендигибизге жана кабыл алууга даяр экендигибизге көнүгүүлөр менен баштайлы. Мен ар дайым эле ушундай предмет мектептерде 1-класстан баштап окутулса кандай сонун болмок деп ойлочумун. Кичинекей мезгилден баштап биз кандай ойлонууну жана өз акыл эсибизди кантип колдонууну үйрөнүп алсак кандай сонун болмок. Кантип жакшы мамиледе болууну, кантип жакшы ата-эне болууну, өз финансысын башкарууну билген чоң кишилердин муунунда жашасак кандай сонун болмок. Как было бы замечательно иметь целое поколение взрослых, которые бы знали эти вещи, эту истину. Сиздерди бала кезиңиздерде ушуга окутушту беле? Окутпаса керек деп ойлойм. Келиңиздер, азыр бул идеялардын кээ бирлери менен бөлүшүп кетели. Эмне үчүн дегенде, билим алуу эч качан кеч эмес. Билим алуу чечими ар дайым туура тандоо. Мен жашоонун өтө жөнөкөй экендигине ишенем. Эмнени берсек, ошону алабыз. Эмнеге ишенсек, ошол биз үчүн чындыкка айланат. Биздин ойлорубуз биздин жашоону пайда кылат. Сүйүүгө толгон аң сезим бул жаратылыштын бир бөлүгү. Ааламдын энергиясы же дүйнөлүк аң сезим же түпкү сезим бар. Кандай кааласаңыз ошондой атасаңыз болот. Бирок бул мен үчүн менин ички жана сырткы ойлорумду менин жашоому айландыруучу күчтөр болуп эсептелинет. Мен биздин жашообуздагы баардык болуп жаткан нерселерге өзүбүз жоопкерчиликтүү экендигибизге терең ишенем. Ар бир оюбуз менен, ар бир сүйлөгөн сөзүбүз менен биз өз келечегибизди жаратабыз. Сиздин ар бир жиберген ойлоруңузга жана сүйлөгөн сөздөрүңүзгө аалам талкуулап отурбай жана сын пикирсиз жооп кайтарат. И отвечает на то, что вы думаете, во что верите или что говорите без осуждения и критики. Аалам бизди, биз өзүбүздү кандай бааласак, ошол бойдон кабыл алат. Эмнелерге ишенүүнү тандасак, анын баары биз үчүн чындык болот. Байкаганыңыздай эле кичинекей мезгилибизден баштап чоң адамдардан өзүбүз жөнүндө эмнени ойлонууну жана эмнеге ишенүүнү үйрөнүп баштайт экенбиз. Ал эми чоңойгонубузда бала чагыбыздан пайда кылып алган ушундай эмоционалдык жашоону жаратуу тенденциясы бизде пайда болот. Какую мы имели в детстве. Бирок бул жакшы да, жаман да, туура эмес да эмес. Бул жөн гана биздин эмнеге ишенээрибизди түшүндүрөт. Биз өзүбүздү мурда чоңдор кандай урушса жана жазаласа, ошондой урушуп жана жазалап баштайбыз. Показываем себя так же, как они делали это. Сиз керек болсо өзүңүздү тыңшап көрсөңүз, алардын сөздөрүн да угушуңуз мүмкүн. Бизди бала чагыбызда кандай жакшы көрсө жана мактаса, өзүбүздү ошол сөздөр менен жакшы көрүп жана мактайбыз. У нас есть стремление строить свои взаимоотношения. Биздин ата-энебиз бизге жана бири-бирине кандай мамиле кылса, худдум ошолор сыяктуу башкалар менен мамиле түзгүбүз келет. Ойлонуп көрүңүзчү, канча жолу башчы менен, күйөөң же аялың менен, башкалар менен мамиле кылгансың.
Ата-энелерибиздикине абдан окшош. Курмандыктардын курмандыгы болгонубуз үчүн аларды күнөөлөбөйбүз. Алар өздөрү билбеген нерсени бизге үйрөтө да алмак эмес да. Эгер сиз каары төгүлгөн үй бүлөдө чоңойгон болсоңуз, каардуу адамдырсыз. Сиз башка бирөөнүн жек көрүүсүнөн жана өзүңүздүн жек көрүүңүздү билдирүүдөн коркушуңуз мүмкүн. Эгер сиз коркунучта чоңойгон болсоңуз, жашоону коркунучтуу көрүүңүздө таң калыштуу деле эч нерсе жок. Ал тургай биз өзүбүзгө ата-энени өзүбүз тандаарыбызга ишенем. Менин оюмча, биз белгилүү бир убакытта жана белгилүү бир жерде төрөлүүчү жерди тандайбыз жана реинкарнациялайбыз. Бул биз окуп билим алуучу класстык бөлмө сыяктуу. Сиздин өзүңүздүн сабактарыңыз, а менин өзүмдүн сабактарым бар. Мен биз төрөлгөндөн алдын жынысыбызды, терибиздин түсүн, өлкөбүздү жана биз үстүнөн иштешибиз керек болгон көйгөйлөрүбүздү чагылдырган бизге туура келген ата-энени тандайбыз деп ишенем. Биз бул адамдарды биздин ишибиз үчүн кынтыксыз күзгү катары тандап алабыз. Анан эле биз чоңойгонубузда өз ата-энелерибизди колубуз менен сайып көрсөтүп, мунун баарын сен кылдың дейбиз. Бирок биздеги болуп жаткан нерселер үчүн жоопкерчиликтин баары бизде экенин эске алсак, анда эч кимди күнөөлөй албайбыз. Бүт баары Кудайдын жараткан тартибинде болот. Биз баарын өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө, билимибизге жана түшүнүгүбүзгө жараша жасайбыз. Биздин күч чекитибиз ар дайым азыркы учурубузда жатат. Биз өз келечегибизди бүгүнкү өзүбүздүн ойлорубуз жана аракетибиз менен жаратабыз. Биз эч бир адам, эч бир нерсе жана эч кандай жер биздин үстүбүздөн күчкө ээ эмес экендигин билгибиз келет. Биз өзүбүздүн ойлонуу штампыбыз менен баардык окуяларды жана кырдаалдарды жаратабыз. Анан эле баары биз каалагандай болбой калса, жоопкерчиликти башкаларга оодура салуу үчүн бүт күчүбүздү жумшайбыз. Сиз ушундайсызбы? Биз өзүбүз жөнүндө кандай ойлонсок жана эмнеге ишенсек, ошого гана ээ боло алабыз. Ошентип, сизге кийинки идеялардын кайсынысы туурадай сезилет? Адамдар мени эле аңдып турушат дегенби, же баары мага жардам бергиси келет дегенби? Эгер сиз адамдар мени аңдып эле турушат десеңиз, анда жашооңузда ошого жараша жагдайларды жарата бересиз. Эгер сиз ой жүгүртүүңүздү экинчисине алмаштырсаңыз, тактап айтканда, мага баары жардам бергиси келет деп ойлонсоңуз, анда кайда барбаңыз, сизге адамдар жардам берүүгө даяр болушат. Чындыгында ушинтип ойлонгон жакшы эмеспи? Биздин баарыбызда эле акылсыз ойлор жана өзүбүз жөнүндө туура эмес ишенимдер жашайт. Биз көптөгөн жашообуз жөнүндө катуу мыйзамдарыбыз менен жашайбыз. Кантсе да биз өткөндөрүбүздү эч өзгөртө албайбыз. Биздин колубуздан келген бир гана нерсе ал азыркыбыз. Ал эми биздеги баардык болуп өткөн нерселерди биз кечээки, өткөн жумаада, өткөн айда, өткөн жылы, 10, 20, 30, 40, 50, 60 жыл мурда өзүбүздүн ойлорубуз жана ишенимдерибиз менен жараттык. Бул деген сиз так ушул убакта, ушул жерде кандай ойлонгуңуз келгенине болгон тандооңузду түшүндүрөт жана ал сиздин эртеңки күнүңүздү, жумаңызды, жылыңызды жаратат. Бүт күчүңүздү жумшоочу чекит ар дайым азыркы убакытта. Биз азыр жана ушул жерде эркин боло алабыз. Дал өзүбүз гана кантип ойлонууну тандайбыз. Ошентсе да, сиз күдүктөнүшүңүз мүмкүн. Бирок тандоо биздин гана колубузда. Менин оюмча баардык эле адамдар мен сыяктуу кандайдыр бир деңгээлде өзүн жек көрүү жана күнөөлүү сезүү менен жабыркашса керек. Бул сезимдер бизде канчалык чоң болсо, жашообуз ошончолук жаман болот. Ал эми бул сезимдер бизде канчалык кичине болсо, жашообуз ошончолук жакшы болот. Көпчүлүк менин тааныштарым мен анчалык деле жакшы эмесмин деп ойлонушат жана ага кошумчалап, мен жетишээрлик деңгээлде жасай албайм. Мен буга татыктуу эмесмин дейбиз. Эгер биз ичибиздеги мен үчүн мына бул жерде жайгашкан түпкү сезимибиз менен чын жүрөктөн мен анча деле жакшы эмесмин, мен буга татыктуу эмесмин деп бекемдесек, анда биз чынында өзүбүз үчүн баардык жагынан алганда жакшы жашоону жарата албайбыз.
Эмнелер гана болгондугуна карабастан, биз ой жүгүртүүбүздөн гана көз карандыбыз. Сырткы таасирлердин күчүнө ишенбейм. Банкрот болуу бул көйгөй деп ойлошуңуз мүмкүн. Менин оюмча банкрот болуу ал биздин ички көйгөйүбүздүн сырткы көрүнүшү. Бул ушул сыяктуу эффект жараткан ички ой жүгүртүүбүздүн формасы. Мен түшүнө албоону, коркунучту, күнөөлүү болууну пайда кылган ой жүгүртүүнүн формасы болуп көрбөгөндөй көп көйгөйдү жаратаарын моюнума алам. Керек болсо түшүнбөөчүлүктү көп убакытта өзүндө сактап жүрө берүү физикалык жактан да денени жеп коет жана рак сыяктуу ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Көп убакыт сынга кабылган адамдарда артрит сыяктуу бактысыздыкты жараткан оору пайда болот. Артриттен колдору кыйшайып калган адамдарды көргөндө биз аларда сынды көрөбүз. Коркунуч ар бир нерседе чагылдырылып турат. Таз болуп калуудан баштап буттардын оорусуна чейин коркунуч жаратат. Ал эми күнөөлөө же күнөөлүү болуу жүрөктү оорутат. Ал ар дайым жазалоону издейт. А жазалоо жүрөк оору кылат. Мага оорудан жабыркап келген адамдарды көргөндө, мен алардын күнөөлөөчү ой жүгүртүү формасын кантишимди билбей калам. Сүйүү, кубаныч жана кечирим чоң дарылоочулар. Алар жүрөктөн келет. Жүрөк биздин денебиздеги сүйүүнү чагылдыруучу. Ал эми каныбыз болсо, сүйүнүчтү чагылдырат. Нормалдуу ден соолуктуу жүрөк баардык органдарды тамактандыруучу жана кубанычты. Ар бир клеткабыздын иштөөсүндө сүйүү атмосферасын жараткан сүйүнүчтү биздин денебиз аркылуу жүгүртүп турат. Эгер жүрөк сүйүү жана кубануу мүмкүнчүлүгүн жоготуп койсо, анда кечирим өз эшигин ачат. Биздин баардык көйгөйлөрүбүз баары үчүн башкаларды күнөөлөп, жоопкерчиликти өзүбүзгө албагандыгыбызда. Мен жогоруда айткандай эле, эгер биз бүт жоопкерчиликти өз мойнубузга алсак, анда күнөөлөй турган эч ким жок. Керек болсо өзүбүздү да. Бардык сыртта болуп жаткан нерселер ал болгону биздин ички штампыбыздын күзгүдөй чагылуусу. Мүмкүн бул сиз үчүн жашооңо жаңы көз караш болор. Анткени көпчүлүк адамдар баарына экономика, аялым, күйөөм, башчым, акчанын жоктугу, кыскасы баары күнөөлүү деп ойлошот. Бирок мунун баары биздин ичибиздеги ойлорубуздун күзгүсү. Мисалга алсак, эгер ар бир адам ар дайым сизди сындаса, сиз болсо ар дайым мени баары сындашат деп кайталасаңыз, анда мунун баары сиздин ички сындоо үчүн объект болгон ой жүгүртүүңүздүн штампы экендигин түшүнүүңүздү каалайт элем. Сиз аны билбешиңиз да мүмкүн. Бирок ички дүйнөңүздүн кайсыдыр бир жеринде ушундай ишеним бар. Сиздин сынга татыктуу экениңиз жөнүндө ишенимиңиз бала чагыңыздан келе жаткан болушу мүмкүн. Так ошол бала чагыңыздан калган сиз сынга татыктуу экендигиңиз жөнүндөгү ишенимиңиз жана штампыңыз сизде ар дайым сындаган адамдарды тартып келе берет. Кээде сиз сындагысы келбегенде эле адамдарды жолуктурушуңуз мүмкүн. Бирок сиздин айлана чөйрөгө жиберген вибрацияңыз аркылуу сынды чакырып алышыңыз мүмкүн. Мунун экинчи жагы да бар. Эгер сиз ар дайым сындаган адамдарды тартып ала берген болсоңуз, анда өзүңүздө өтө сынчыл болушуңуз мүмкүн. Ал эми биз дүйнөгө эмнени берсек, ошол кайтып келет. Андыктан сиздин айланага чагылдырган сыныңыз жана өзүңүзгө болгон сын көз караш айланаңыздагылар аркылуу чагылдырылат. Көптөгөн көйгөйлөргө ээлик кылган адамдарга менин айтаарым: менин көйгөйлөрүмдү жараткан ойлонуу штампымды өзгөрткүм келет деп кайталоосун айтмакмын. Мен кайталап кетким келет, себеби бул өтө маанилүү. Сизде сиз өзгөрткүңүз келген көйгөйүңүз болсо, анда менин көйгөйлөрүмдү жараткан ойлонуу штампымды өзгөрткүм келет деп өзүңүзчө кайталаңыз. Бул жөнөкөй фраза окуялардын баарын сүрүп баштайт. Ааламдын күчү, ааламдын энергиясы сүйүүгө толгон. Түпкү туюмдун акылы ар бир сөзүңүзгө жана ар бир оюңузга ар дайым жооп берип турат. Биздеги аң сезимди бир аз эле өзгөртсөк, бизде болуп жаткан нерселер өзгөрүп баштайт. Бул сиздин штамп, бул менин штампым. Биздин ар бирибизде ошого жараша жашаган жана иштеген штампыбыз бар жана мен жогоруда белгилегендей эле көпчүлүк штамптар бизге 3-5 жаш бала курагыбызда келген. Бул биздин жашоо жөнүндөгү ишеничибиз жана кол жазмабыз.
Анткени менен биз өткөнгө болгон мамилебизди жана жашоо кол жазмабызды өзгөртсөк болот. Биз бир жерде турбайбыз да. Билесизби? Каяктагы бир өтүп кеткен жүрөгү ооруу үчүн азыркы кезде өзүн жазалоо кандай гана акылсыздык. Бир учурда таарынычка калган бул бирок ошол нерсе үчүн өзүн жазалоону улантуу өтө кейиштүү жана узакты көрө албагандык. Бул сыяктуу баш ооруларды келечекте көптөгөн көйгөйлөрдү жаратпашы үчүн бүгүн ээритип жок кылуу керек. Мен ар дайым адамдарга хирургдун бычагы астында калганга чейин муну жасаңыз деп айтып келем. Антпесе хирургка барган кезде биз паника менен да беттешүүгө туура келет. Муну азыр жасап салган жеңил. Биз жардамсыз калган бечара болуп жана баары үмүтсүз десек болот. Эгер антсек, анда бүт аалам бул оюбуздун ишке ашуусуна жардамга келет да, эмне кылбайлы баары текке кетет. Биздин кандай гана күчкө ээ экендигибизди көрдүңүзбү? Биздин оюбуз биздеги баарын жаратат. Эгер мени баары жактырбайт деп ойлосом, өз ишенимди бекемдегеним үчүн мен өмүр бою жалгыз өтөм. Мен өз ишенимдеримди мени сүйүү жана колдоо курчап турат деп өзгөртүүнү тандайм. Бул учурда менин жашоом бир кыйла кызыктуу жана бай болот. Менин жашоом менин ичимде болуп жаткан нерселердин күзгүсү. Ошентип, биринчи биз жасап баштагыбыз керек болгон нерсе ал өткөндөгү жүрөк оорулардан бошонуу. Анын баарын кое берип жана кечиребиз. Керемет деп аталган курста баардык оорулар кечире албагандан пайда болот деп айтылат. Биз ооруп калаарыбыз менен биз айлана чөйрөбүздү карап, кимди кечиришибиз керек экенин ойлонушубуз керек. Ал деген бирөөнүн жаман ишине да боор ачуу керек дегенди түшүндүрбөйт. Себеби өзүн жаман алып жүргөндөр да аз эмес. Бирок кечирүү деген ушул сыяктуулардан оюбузду бошотууну түшүндүрөт. Өзүңдү жана башка адамды бошотуу. Бизге жакшы эмес мамиле кылган адамдардын да жүрөгү ооруп турганын биз түшүнөбүз да. Алар деле так ушул мезгилдеги дүйнөгө болгон көз карашы, түшүнүктөрү жана билимдеринин жетишинче колунан келгенин кылып жатышат да. Мен көптөгөн жылдар бою бир гана нерсени үйрөнүү керек экендигин түшүндүм. Сүйүп үйрөнүү керектигин. Мен өзүн жана башкаларды кандай болсо ошол бойдон сүйүүнү үйрөтөм. Азыр баарына шүгүр кылып, өзүн кабыл алуу, анткени бул позитивдүү өзгөрүүлөрдүн ачкычы болуп саналат. Ал эми бул өзүн сындай берүүнү токтотуу дегенди түшүндүрөт. Жашообузду сырттын өзгөртүү үчүн анын маңызын өзгөртүүбүз керек. Жок дегенде өзүңдү өзгөртүүнү каалоо керек. Анын баарын кантип жасоону билүүңүз керек эмес, болгону каалоо керек. Баары иштеп баштайт. Эсиңизде болсун, сиздин ар бир оюңузга жана сөзүңүзгө аалам жооп берет. Биз эмнени каалаганыбызды айтып баштаган кезде, аалам таң калыштуу жол менен сага жардам берип баштайт. Ал бизге эмнеге муктаж болсок, ошону берет. Биздин ичибизде ар дайым кичинекей, өзгөрүүгө даяр жагыбыз бар. Так ушинтип, биз жашоонун маанисин жаратып баштайбыз. Эгер билимди колдонуп баштасаңыз, анда иштеп баштоого жаңы идеяларды табасыз. Барган сайын сиз өзүңүзгө тереңдеп кирип баштайсыз жана ар дайым мурда эмнелерге ишенген болсоңуз, ал өзгөртүүгө мүмкүн болбой калган баа жеткис чыныгы катылган байлыгыңызга айланат. Биринчи көйгөй эмнеде экенин чечүү керек. Сиз билемин деп ойлойсузбу? Сиз оорукчансызбы? Жалгызсызбы? Сизге акча же мамиле жетишпейби? Же сизге бирөө жакпайбы? Же сизге жумуш же дагы бир нерсе жакпайбы? Бирок булардын баары мен үчүн биздин ички штампыбыздын сырткы көрүнүшү. Эгер биз сырткы көрүнүштөр менен күрөшсөк, анда бирин жок кылсак, дароо экинчисин пайда кылып алабыз. Анткени биздин ички ишенимдерибиз дагы эле ошол жерде олтурат жана сен кандайдыр бир деңгээлде буга татыксыз экениңди айтат. Ички дүйнөбүзгө көңүл буруу коопсузураак. Келиңиздер, муну чогуу жасайлы. Ручка жана кагаз алыңыз. Кагаздын башына "мен кылышым керек" деп жазыңыз да, бул фразаны аз дегенде 12 жолу кайталап жазыңыз.
Мен бул жерге кылышыңыз керек болгон нерселерди жазасыз. Кылышым керек. Эми ар бир сүйлөмдү окуп чыгыңыз. Эми мен сизге суроом. Эмне үчүн? Муну мен сизге катаңызды көзгө сайып көрсөтүү үчүн кылган жокмун. Болгону бардык нерсеге башка көз карашта кароо максатында жасадым. Сиз мен эртең менен эртелеп турушум керек деген болушуңуз мүмкүн. Мен сизге суроом, эмне үчүн? Мен сизди буга ички жообуңузду табышыңызды каалайм. Муну тизмедеги ар бир сүйлөмгө жазыңыз. Эгер аны шериңиз менен жасаганга мүмкүнчүлүк болсо, бир кыйла жакшы болмок. Бардык жоопторду жазыңыз. Бүткөнүңүздө кайтып келиңиз. Биз жолубузду андан ары улайбыз. Мен кылышым керек деген сөз биздин тилибиздеги эң ийгиликсиз сөздөрдөн деп ойлойм. Ар бир жолу бул сөздөрдү колдонуу менен биздики азыр туура эмес, мурда туура эмес болгонун же эми туура эмес болоорун жарыялайбыз. Биздин кылгандарыбызды туура эмеске чыгаруу керек эмес деп ойлойм. Биздин кылгандарыбыз туура болгон же жок дегенде тандоого мүмкүн болгон позицияда болушубуз керек деп эсептейм. Анткени жашоо өзү бул тандоо жана биз муну билгибиз келет. Мен жасашым керек деген сөздү алып, өрткө же таштандыга ыргытып салгым келет. Аны өз сөздүгүңүздөн түбөлүккө жок кылып салыңыз. Аны мен кыла алам деген сөзгө алмаштырыңыз. Ал сизге тандоого мүмкүндүк берет. Правда, для вас было бы лучше что-то сделать. Это всегда только ваш выбор. Эгер аны кылбасаңыз, чындыгында ал жок эле дегенде сиздин тандоо. Эми көнүгүүдөгү сүйлөмдөрүңүздү кайра окуп чыгыңыз. Эми бул жолу, эгер мен кааласам, күндө эртең менен турмакмын деп айтыңыз. Если я действительно хотела этого, я могла бы вставать рано утром. Анда мен сизге суроом, эмне үчүн буга чейин андай кылбадыңыз? Бул сиздин туура эмес кылганыңызды сездириш үчүн эмес, бирок сиздин өздүк керектөөңүзгө маани берип, сиз эмнени сезип жатканыңызды түшүнүү үчүн. Келиңиз, дагы бир жолу кайталайлы. Эгер мен чындап кааласам, мен аны жасамакмын. Жана буга суроо, анда эмне үчүн буга чейин аны жасаган жоксуз? Бул көнүгүүнү аяктаганыңызда кайтып келиңиз. Айтыңызчы, сиз эмнени үйрөндүңүз? Сиздердин көпчүлүгүңүздөр мен кылышым керегиңиздерге өтө эле бекемсиздер. Биз өз жашообузда көпчүлүгү же биз аткаргыбыз келбеген, же бизге жакпаган, же бизге керексиз бекем эрежелерди карманабыз. Анан биз бул тизмени карап олтуруп, кандайдыр бир бизге жакпаган нерсени жылдар бою жасап жүргөнүбүздү көрүп, өзүбүзгө жинденебиз. Бул башкалар тарабынан таңууланган жана биздин деле идея эмес болчу. А мүмкүн сиз каалаган нерсени сиз корккондугуңуздан жасабай жүргөндүрсүз. Чындыгында сиз болгону коркуп калган, бирок жаман деле адам эмес болушуңуз мүмкүн. А бул болсо сиз менен жасалуучу башка ишке себеп. Мен сиздин тизмеңизден кылышым керекти алып салгым келет. Биз жасаган нерсенин баары бул тандоо. Эгер чындап кааласак, биз баарын жасамакпыз. Эгер жасабасак, анда жасагыбыз келбептир. Жасоонун кереги деле жок. Келиңиздер, өзүбүздөн көптү суранып, күчүбүздү бекерге кетирбейли. Бизге бир эле жогорудагы көнүгүү, мен кылышым керекти өз тизмебизден алып салуу керек экендигин көрсөтүп турат. Андан кийин билишибиз керек болгон нерсе, өзүбүзгө болгон сүйүүнүн кайсы тепкичинде турабыз. Мен аша чабуу менен бой көтөрүү жөнүндө айткым келбейт. Анткени бул сүйүү эмес, ал коркунучтун гана бир формасы. Мен өзүбүздү кабыл алуу жана сыйлоо жөнүндө айтып жатам. Биз көңүл буруубуз керек болгон нерсе, жүрөгүбүздү оорутуп, физикалык жана эмоционалдык оору жаратып, сындап,
урушуп жасаган өзүбүзгө болгон мамилебиз жана өзүбүзгө болгон кандай гана сүйбөстүк. Биз өз денебизге жаман мамиле жасайбыз. Биз жакшы эмес тамактар менен тамактанабыз. Ичимдик ичип же наркотик чегебиз. Употребляем алкоголь и наркотики. Бизди сүйбөйт деп ишенебиз. Жасашыбыз керек болгон иштерибизди улам кийинкиге жылдырып, биз өзүбүз да өзүбүздү сүйбөйбүз. Биз бизге жаман мамиле жасаган адамдарды тандайбыз. Биз өзүбүзгө өлүм жана кыйынчылыктарды жаратып, өзүбүздү сүйбөйбүз. А кээде бизге өзүбүздү сүйбөө үчүн көптөгөн жолдор бар. Кантип биз өзүбүздү сүйбөй калдык? Ойлонуп көрүңүзчү. Жазыңыз, суранам. Бүт тизмени түзүңүз. Жакшылыкты кабыл кылбоо, бул өзүн сүйбөөчүлүк. А биз баарын ар кандай жолдор менен жасайбыз? Өзүбүзгө болгон сүйбөстүк толуп ташат. Бирде мага көз айнек жана линза тагынган клиент келди. Биз анын көрүүсүн жакшыртууга эмес, анын көр кылган эски штамптарынын үстүнөн иштеп баштадык. Бир сеанста чоң жылыш болду. Кийинки күнү ал көз айнегин тагынганда, ал ага тоскоол боло баштады. Ал көз айнегин чечип салды жана анын көрүүсү абсолюттуу нормада болчу. Ал бүт күнү бою мен ишенбейм деп өткөрдү. Кийинки күнү ал көз айнегин кайра тагууга туура келди. Аалам биз эмнени гана айтпайлы колдоп турат. Биздин жашообузга жакшылык келгенде, биз аны кабыл албайбыз. Бул өзүн сүйбөөнүн мисалы. Биз жакшылыкты жакындатпай коебуз. Кээде бизде ызы чуулуу, жакын жолдошубуз болот. Биз анда бир нерсе жетишпейт деп ойлойбуз жана биздин нике аягына чыгат. Бул учурда да мен жакшы эмесмин, күнөөнүн баары менде деп ойлойбуз. Кээде биз бир же эки жолу жолугушууга барабыз да, андан кийин ал чалбай койсо, кайра эле күнөөнү өзүбүздөн издеп, менде бир нерсе жакшы эмес деп ойлонобуз. Кээде биз айлыгыбызга кошумчалоосун суроодон коркобуз, же биздин үстү башыбыз акыркы модада эмес. Анан дагы мен анча жакшы эмесмин деп ойлонобуз. Сиз өзүңүзгө болгон төмөн баалоону кантип билдиресиз? Ошол жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Бул биздин жаман экенибизди эле айтуу үчүн эмес, эмнени өзгөртүүнү каалагандыгыбызды билүү үчүн керек. Эгер биз жашоо образыбыздын жакшырышы үчүн жашообузду жакшыртууну кааласак, анда ар бирибизде өзгөртүү керек болгон көптөгөн нерселер бар. Биз кандай гана сонун экенибизди билебиз. Кичинекей балдарга карагылачы. Алар кандай гана сонун. Алардын жашоого болгон сүйүүсү толо. Алар эмнени кааласа, ошону сурашат. Кичинекей бөбөк ачууланган кезде ал жөнүндө биз эле эмес, бүт кошуналар да билет. А 2 мүнөт өтпөй алардын жылмаюусу бүт бөлмөнү жаркыратып жиберет. Ал өзүн бир көрсөтүп ачуусун чыгарды жана ошону менен бүттү. Алар ар дайым азыр жана ушул жерде жашайт. Алар эмнени кааласа, ошону сурашат. Алар өздөрүн чачынын учунан бутунун учуна чейин сүйүшөт. Алар уялбайт да, күнөөлүү болуу да жок. Алар өзүн эч ким менен салыштырбайт. Баарыбыз ушундай болгонбуз. Биз өз жашоо жолубузда мунун баарын кайдадыр жоготуп алдык. Биз ачуулуу жана коркуп калган адамдарды угуп, алардын айткандарынын баарына ишенип алдык. Сиз өзүңүзгө болгон сүйүүнү кайда жоготуп алдыңыз? Эми мен сиздин кичинекей күзгүнү колго алууңузду өтүнөм. Өзүңүздүн көзүңүзгө карап, мен өзүмдү кандай болсом ошол бойдон кабыл алам жана сүйөм деп айтыңыз. Муну азыр эле жасаңыз. Баштаңыз. Мен өзүмдү кандай болсом ошол бойдон кабыл алам жана сүйөм. Эми өзүңүздүн реакцияны белгилеп коюңуз. Кантип жасадыңыз? Эмнени сездиңиз? Бул сизге жеңил болдубу? Өзүңүздү жинди болгон немедей сезип жатпайсызбы? Сизге бул кыйын болдубу? Бул сиздин ачууңузду келтирбедиби? Реакцияңыз кандай болду? Мен күзгүнү карап алып, каштарым өзүмө жакпаган үчүн кечке кармалап, өзүмдү сындап көптөгөн убактымды өткөргөнүм эсимде. Мен өзүмдүн көзүмө кароодон коркконум эсимде. Силерде деле ошондойбу?
Бул сиз үчүн өтө оор көнүгүүбү? Мен үчүн негизги суроо, биз өзүбүздү кандай сезебиз? Как мы ощущаем себя. Неважно, что Эмнелер болуп жатканы мааниге эмес. Белиңдин көлөмү, банктагы эсебиңдин көлөмү, көңүлдөшүңдүн бардыгы же жоктугу, өзүбүз жөнүндө кандай сезимдерге ээбиз? Ошол маанилүү. Мен үчүн өзүн сүйүү бул биз өзүбүзгө жасай ала турган нерселердин эң маанилүүсү. Мен жогоруда айтып кеткендей, бул өзүн өзү сындабай калуудан башталат. Сиз өзүңүздү сындайсызбы? Мен албетте, мен өзүмдү сындап турбасам анда кантип өзгөрөм? Же мен ар дайым өзүмдү сындап жашайм? Чынында баары эле ушинтип айтышпайбы? Деген жоопторду угам. Бирок биз баары жөнүндө эмес, так сиз жөнүндө айтып жатабыз. Ар биринде туура эмес жооптору жана себептери бар. А эмне үчүн сиз өзүңүздү сындайсыз? Сизге эмнеңиз жакпайт? Бул жерде бир аз токтоп, ой жүгүртүүңүздү каалайт элем. Сиздин оюңуз боюнча сизде эмнелер туура эмес экенин тизмеге жазыңыз. Кантип ойлойсуз? Сизде эмне жайында эмес? Менде эмне маселе бар? Менде эмне көйгөй бар? Эмнелер туура эмес? Эгер бардык көнүгүүлөрдү жасасаңыз гана, сиз бул семинардан бир кыйла көбүрөөктү ала аласыз. Бул көнүгүүнү 10 мүнөттө жасаңыз. Эми келиңиз, тизме жөнүндө сүйлөшөлү. Карап көрүңүзчү. Ал тизмеде өтө эле узунмун, өтө эле кыскамын, өтө эле жашмын, өтө эле каарып калдым, башым да жакшы иштебейт деген сыяктуу сүйлөмдөр барбы? Ар дайым өтө эле деген сөздөр өтө эле көптөй сезилет. Эми салыштырып көрүңүз. Бул тизмедегилер мен кылышым керек тизмесине окшоштуктары барбы? Тизмедеги позициялар окшошпу? Сиз мен анча деле жакшы эмесмин дегениңизде, сиз өзүңүзгө болгон сүйүүнүн жоктугун көргөзүп жатасыз. Бул бардык көйгөйлөрдүн ичинен эң маанилүүсү. Кийинки суроо. Мунун баары кайдан пайда болду? Бул идеяларды биз кайдан алдык? Биз кантип кынтыксыздыктан, кичинекей бөбөктөн өзүн сүйбөй калганга чейин, жакшы эместикке, баасыздыкка чейин жеттик. Биз роза гүлү сыяктуубуз. Роза жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Элестетиңиз, ал кандай бүчүр болчу? Анын жалбырактары кантип ачылган? Кантип ал кооз гүлгө айланды? Кантип акыркы жалбырагы түштү эле? Розалар ар дайым кооз, ар дайым кемчиликсиз жана ар дайым биз сыяктуу өзгөрүлмөлүү. Биз кандай гана болбойлу, ар дайым кемчиликсизбиз жана өзүбүздү ушундай көргүбүз келет. Албетте, кээ бир нерселерди өзгөрткүбүз келет. Андай жактарыбыз баарыбызда бар. Бирок биз жаман экендигибизге жана биз ар дайым туура эмес экендигибизге таянуубуз керек дегенди түшүндүрбөйт да. Өзүбүздү өзүбүз жөнүндөгү ишенимдерден бошотуу үчүн биз өткөндөрүбүздү изилдеп көрүүбүз керек. Бул эмне деген блоктоолор экенин көрүшүбүз керек. Эгер биз аларды көрө албасак, анда аны өчүрүп салуунун жолу жок. Карап көрүңүзчү. Тактоолоруңуздун концепциясы кандай? Биздин ой жүгүртүүлөрүбүз бизди кайда блоктоп жатат? Аларды кантип өчүрөбүз? Булардын баары мен үчүн менталдык тазалануу деп аталат. Биздин ар бирибиз эле үйүн тазалап турат. Кээ бирөөлөр тез-тезден жасаса, башкалары кээде гана тазалашат. Канткен менен кээде ушундай учур келет. Үйдү тазалабасак, чынында жашоого мүмкүн болбой калат. Мен биздин менталдык үйүбүздү эле ошондой эле жана тазалоого муктаж деп ойлойм. Биз үйүбүздү кез-кезде тазалап, колдонууга болбой калган жана эскирген буюмдарыбызды ыргытып турушубуз керек. Бизди тамактандырган позитивдүү жакшы идеяларыбызды жалтырата тазалап, аларды тез-тезден колдонуп туруубуз керек. Бул тамактын калдыгынан табакты тазалагандай эле жөнөкөй. Биз өзүбүзгө эртеңкиге тамак даярдоо үчүн таштанды челекти чукулабайбыз го. Бирок ар дайым эле эртеңки күнүбүз жаратуу үчүн өзүбүздүн кечээги менталдык таштандыбызды чукулайбыз. Бул көнүгүүнү жасаңыз. Сизде эмнеңиз жаман экендиги жөнүндө ата энеңиздин айткандарын тизмеге жазыңыз. Бардык сизге айтылган негативдүү нерселерди жазыңыз. Ойлонуп көрүңүз.
Ата энеңиз сиздин дене түзүлүшүңүз, жөндөмүңүз, сүйүү, акча, чыгармачылык талантыңыз жөнүндө эмнелерди айтканын баарын эстөөгө өзүңүзгө убакыт бериңиз. о ваших творческих талантах. Албетте, ата энеңиз сизге абдан көп жакшы нерселерди да айткан. Бирок биз сиздин аң сезимиңизге отурукташып калган негативдүү кабарларды издеп жатабыз. Мен семинар мезгилинде бул көнүгүүнү жасатканымда адамдардын энергиясы төмөндөп, депрессияга кабылганын байкадым. И они испытывают депрессию. Не нужно делать этого. Ага чейин баруу керек эмес. Баарына объективдүү кароо керек. Жөн гана сизге эмнелерди айтышканын белгилеңиз. Ата энеңиз тарабынан айтылган бош, негативдүү ой пикирлерин гана тизме кылыңыз. Муну жасап баштаңыз. Анан кайтып келебиз. Хорошо. Жакшы. Эми бала кезиңизде уккан баардык негативдер жазылган тизмеңизди караңыз. Эгер аларды бошотуу үчүн буга чейин эч нерсе кылган эмес болсоңуз, мунун баары сиздин түпкү сезимиңизде дале болуп турат. Объективдүү болууга аракет кылыңыз. Бир нерсе укканыңызда сиздин денеңизде кандайдыр бир нерсени сезсеңиз, демек ал кайдан келип жатканы белгилүү жана сиз катылуу байлыгыңызды тапканыңызды түшүнсөңүз болот. Анткени муну кайдан келип жатканын билбесеңиз, өмүрүңүздүн аягына чейин автоматтык түрдө иш аракетке барып, анан эле эмнеге жашоом жакшы эмес деп таңданмаксыз. Эмне үчүн сизде ар дайым эле окшош окуялар боло берет? Сиздеги негативдүү тажрыйбалардын эмнеге кайталана бергенин мен билем. Сиз аны азыр жана ушул жерде өз ойлоруңуз менен жаратып жатасыз жана алар сиздин бала чагыңыздан калган ишенимдер. Алар бир гана ата энелерибизден эмес, башка булактардан да келген. 10 жашыңызга чейин баардык сиз уккан негативдүү нерселер жөнүндө тизмени улантууңузду суранам. В возрасте до 10 лет. Сиз аларды туугандарыңыздан, мугалимиңерден, бийликтегилерден, мечиттеги молдолордон уккан болушуңуз да мүмкүн. Баарын аткарууга жана жазууга өзүңүзгө убакыт бериңиз. Өзүңүздүн денеңизге көңүл буруңуз. Ал кандай реакция жасап жатат? Эмнелерди сезип жатат? Башка булактардан да келген негативдүү билдирүүлөрдү тизмеге жазыңыз. Дал ушул тизмедегилер сиздин өзүңүздү жакшы көрүүгө, жакшы сезүүгө тоскоолдук жаратат. Эгер 3 жашар баланы бөлмөнүн ортосуна коюп алып, ал кандай гана жаман экендигин айтып, аны же муну кылбоосу, ката кетирбеши керектигин жана башкаларды айтып, баарыбыз кыйкыра берсек жана аны бир канча жолу кайталасак, анда биз кимди пайда кылабыз? Несколько раз. Кого мы будем иметь? Бурчка барып тыгылган бир бечараныбы же бөлмөнү түп көтөргөн жиндиниби? Биз аны билбейбиз. Мы не знаем. Все зависит от возможности ребенка. Однако, Бирок ошол эле балага биз аны кандай гана жакшы экендигин, биз аны кандай гана сүйөрүбүздү, кандай гана сонун экендигин, бизге кандай гана жагаарын, бизге анын баардык кылыктары жагаарын, үйрөнүп жаткан мезгилде ката кетирүү нормалдуу экендигин айтып олтурсак, анда ал баланын потенциалы бизди таң калтырмак. Ар бирибиз ичибиздеги бул бала менен иштеп олтурабыз. ребенка внутри себя. Көпчүлүгүбүз бул балага кыйкыруу менен убактыбызды өткөрөбүз. Время крича на этого ребенка. И мы Анан умудряемся менин жашоом мынча жакшы эмес деп таңданабыз. Может быть, Мүмкүн сизге бала кезиңизде жаман мамиле кылышкандыр. Албетте бул кайгылуу. Бирок эгер сиз өзүңүзгө азыр жаман мамиле кылсаңыз, бул андан да кайгылуураак. Келиңиз эми негативдүү билдирүүлөрү менен тизмебизди карап көрөлү. Бул мен кылышым керек же менде бир нерсе туура эмес деген тизмелер менен окшошпу? Может быть, даже со списком я должен. Мага окшошкондой сезилет. Биздин жашоодо кол жазмабыз мурдагы билдирүүлөргө негизделген. Биз аларды тапмайынча жашообузду өзгөртө албайбыз. Бирок баары бүткөнүн унутпаңыз. Баары өтүп кетти. Эгер биз кимдир бирөөнүн күнөөлөгөндү токтотпосок, курмандык бойдон кала беребиз. Бул деген күлкүлүү эмес. Анда биз көйгөйлөргө байланып калабыз.
башканы күнөөлөө биздин көйгөйлөрүбүз менен калтырат жана жаңы көйгөйлөрдү жаратат. Түшүнүү болсо бизди мындан да жогору көтөрүлүүбүзгө жардам берет. Өткөндү өзгөртүүгө болбойт. Келечек биздин ой жүгүртүүбүз менен жазылат. Биздин эркиндигибиз биздин бүгүнкү ата-энелерибиздин түшүнүүбүздөн көз каранды. Аларды күнөөлөгөндөн көрө түшүнүү жана мээрим берүү керек. Алар да биз сыяктуу эле ошол мезгилде, ошол жерде билимине жана өз түшүнүктөрүнө жараша колунан келгендин баарын кылгандыгын түшүнүүбүз керек. Биз өзүбүздүн жаратуучу күчүбүз үчүн жоопкерчиликти алабыз. Алар деле ал мезгилде биз сыяктуу коркуп турган болчу. Алар бизге өздөрү билген гана нерсени үйрөтө алышмак. Ата-энеңиздин бала чагы жөнүндө эмне билесиз? Бир аз ойлонуп көрүңүзчү, канчалык ал жөнүндө билесиз? Эгер билбесеңиз жана алар тирүү болсо, күнөөлөөнүн ордуна алардан тактаңыз. Жөн гана сизде бала чагыңыз кандай болду эле деп сураңыз. 5 жашыңызда кандай болгон? Эгер алар кайтыш болгон болсо, анда жөн гана өзүңүзчө элестетип көрүңүз. Кандай болушу мүмкүн? Сиздин ата-энеңиздин бала чагы кандай болду эле? Алар кичинекей кезинде кандай болушкан? Түшүнүү менен мээрим пайда болот. Аларды бошотмоюнча өзүңүздү бошото албайсыз жана аларды кечирмейинче өзүңүздү кечире албайсыз. Сиздин ага эжелериңиз да болушу мүмкүн. Эгер алар сизден чоң болсо, анда сиз үчүн алар кудайдай эле болгон. Сиз алардын айткандарын өтө олуттуу кабыл алган болушуңуз да мүмкүн. Алар сизди майдасың деши мүмкүн жана сиз өзүңүздү анча жакшы эмесмин деп калышыңыз мүмкүн. Көбүнчө мугалимдер биздин бүт жашоону өзгөртүүчү нерселерди айтышат. Мен 5-классымда эжекем «Чоңойсоң ким болосуң?» деп сураган эсимде. Мен бийчи болом деп жооп бердим. Бийчиликти бою кыскараак бирөөгө эле калтыралы. Сендей узундар бийлей албайт деген. О Кудай-ай дедим да, бүт өзүмдүн бийге болгон оюмду терең ичиме катып салдым жана 40 жашка чейин аны алып чыкпадым. Мектеп да көптөгөн кызыктуу ишенимдерди жаратат. Мисалы, классташтарыңыздын сабактардан алган бааларын билип жатып, бул келечекте өзүн баалоого эч кандай байланышы жок экенин билдиңер беле? Алар болгону конкреттүү предмет боюнча силердин канчалык билгениңерди гана көрсөтөт. Андан башка эч нерсени түшүндүрбөйт. Ал эми көпчүлүгүңүздөр жашооңуздарда сиздин канчалык жакшы экендигиңизди текшерүүчү тестти дагы тапшырчудай коркуп келесиздер. Сиздин досторуңузда сиз сыяктуу эле көптөгөн жалган маалыматтарга ээ болуп, сизди ар кандай акылсыздыктарга үйрөткөн болушу мүмкүн. Алар бул дүйнө таш боор деши мүмкүн. Ал эми кошуналарыңызчы? Алар эмнелерди айтышты эле? Эмнелерди ойлонушкан? Сиз алардан коркчу белеңиз? Же алар сиздин досторуңуз беле? Ал эми телевидениеден эмнелерди айтышты эле? Же журналдарга эмнелер жазылган? Өзүңүздү кандай сездиңиз эле? Сиз кандайдыр бир товарды сатып албай, жакшынакай боло албашыңызды бекемдеген айланада көптөгөн рекламалар бар. Сиз аларга ишенесизби? Же сизге бул оюн экендиги маалымбы? Бизди чектөөчү эски билдирүүлөр ар тараптан келип турат. Бирок баары бир нерсеге келип такалат. Биз жакшы эмес экендигибиз жөнүндө идея кайдан пайда болду? Кийинки этап. Алар эмнелерди айткандыгына карабастан, чектөөлөрдү кантип трансформациялайбыз? Башкалар биз жөнүндө айткандары мааниге эмес. Ага кандай реакция кылганыбыз жана биз эмнеге ишенүүнү тандаганыбыз маанилүү. Джерри Джемпольский кантип сүйүүнү үйрөткөн эң сонун 2 китеп жазган. Мен аларды укмуштуудай китептер деп эсептейм. Анда мындай дейт: эгер силер жан дүйнөңөрдүн өсүүсүн тез арада даарлагыңар келсе, же көйгөйдөн тез арада чыгып кетүүнү кааласаңар, анда бир гана бактылуу ойлорду ойлонууну тандагыла. Көрдүңүзбү? Бир жолкуда бир эле ойду ойлонууга болот. Сиз кубанычтуу нерселер жөнүндө ойлонсоңуз болот, же өзүңүздү сүйсөңүз болот. Ошондой эле уурушуп, кежирленсеңиз да болот. Бардык өткөн ийгиликсиздерди ойлонуңуз, же кандай гана баары жаман болчу келечегиңиз жөнүндө ойлонуңуз.
Ал эми бул болсо ийгиликсиздикке ишенимдүү жол болот. Бул ойлор сонун жашоону жаратпайт. Эң жакшы жол бул өзүңдү сүйүү жана бир гана эң кубанычтуу жана бактылуу ойлорду гана ойлонуу. Мунун баарын алуу үчүн тандоо гана керек. Эми кийинки суроо. Эми биздин колубузда ата-энелерибиздин, туугандарыбыздын, досторубуздун, мугалимдердин жана башка бизге маанилүү адамдардын биз жөнүндө айткандары жазылган тизме бар жана өзүңүздөн мунун баары чындыкпы деп сурап көрүңүзчү. Сиз дагы эле сиз жөнүндөгү тизмедегилерге ишенесизби? Мунун баары чындыгында ушундайбы? Жооп бирөө гана болушу керек. Ооба же жок. Эгер сиз чындап буларга ишенсеңиз, бул баардык негативдүү билдирүүлөр сиз үчүн чындык болот. Эгер сизде каржы маселесинде көйгөй болсо же акчанын сизге иштөөсүнө жетише албай жаткан болсоңуз, анда сиздин ичиңизде карыз же оор мезгилдер жөнүндө ишенимдериңиз жашашы мүмкүн. Тогда внутри вас должно быть есть убеждение о долгах и о тяжелом бремени. Эгер сиз жалгыз болсоңуз, анда сизде мени эч ким жакшы көрбөйт, мени жакшы көрүүгө болбойт деген ишеним бар. Эгер ооруп жүрсөңүз, анда сизди оорукчан кылган кандайдыр бир ойлоруңуз бар. Бул ойлорду биз моюндабайбыз. Бирок болуп жаткандарга терең карап көрсөк, биздин ойлорубуз кандай экендигин көрөбүз. Сиздин жашооңуздагы жылышпай жаткан нерселерди ойлонуп көрүңүз. Дал ушулар сиз ой топтошуңуз керек болгон нерселер. Булар биз өзгөртүшүбүз керек болгон нерселер. Өзүңүздөн бул шарттарды кайсы ойлорум жаратышы мүмкүн деп сурап көрүңүз. Бул сиздин тизмеңиздегилерденби? Кээ бир ишенимдерибиз бир кыйла позитивдүү жана аларды биз сактап калгыбыз келет. Анткени алар бизге иштейт. Ал эми көпчүлүгү жарабай калган. А кээ биркилери болсо эч качан чындык болгон эмес. Алар бирөөлөрдүн эле коркунучтары болчу. Биздин тизмебиздеги баардык нерселер башкалардын пикирлери болчу. Тез-тезден өзүңүздөн булар чындыкпы деп сурап туруңуз. Жашоо шартыңызга карап көрүңүз да, бул суроого жооп бериңиз. Биздин азыркы шартыбыз ар дайым биз эмнеге ишенерибизди көрсөтүп турат. Мен кичинекей кыз мезгилимде бир окуя болуп эсимде. Бул окуя мен үчүн абдан кымбат. Анткени ал менин ошол мезгилим үчүн өтө эле мүнөздүү болчу. Мектепте кече болчу. Баары чай менен ичүүгө көптөгөн шириндиктер алып келишти. Торттор да аябай көп болчу жана мугалим кээ бирлерине бир канчадан кесимди кесип берди. Менин ишеним системама ылайык мен акыркы болгон үчүн акыры торт алууга менин кезегим да келди. Мага эч нерсе калбаптыр. Торт жегенге укугум бар деп ойлогон балдар, бардык балдар тортту чектөөсүз жешти. Мен көп деле жакшы эмесмин жана эч нерсеге татыктуу эмесмин деп ойлогонум үчүн мага эч нерсе калбады. Мага бир кесим да калбаптыр. Бул кантип биз өз ишенимдерибиз менен шарттарды жаратаарыбызга ачык мисал боло алат. Көрдүңүзбү? Эгер сиз ар дайым бардык нерседе сиздин күнөөлөгөн үй бүлөдө чоңойгон болсоңуз, анда сиз ар дайым күнөөлүүдөй болуп жүрөсүз жана ар дайым бардык нерсе үчүн кечирим сурай беришиңиз да мүмкүн. Же башка адамдарды күнөөлүү кылуу менен манипуляция жасап башташыңыз да мүмкүн. Эгер сизде сизди сүйө турган деле эч нерсеңиз жок деп ойлосоңуз, анда сизде романтикалык мамилелер да болбойт. Же андай мамилелер да тез эле бүтүп калат. Эгер сиз мен ушундай жаманмын да, же жашоо ушундай экен деген болсоңуз, анда бул сизге башкалардан келген ишенимдер болушу мүмкүн. Аны чын же чын эмес экендиги биздин башкалардын чектөөлөрүн кабыл алган же албагандыгыбыздан көз каранды. Жашоого ар дайым башка көз карашта кароого болот. Көпчүлүк адамдар эрте менен турат да, терезеден карап, сыртта жамгыр болуп жатканын көрсө, "О, кандай гана жаман күн" дешет. Бирок бул күн жаман күн эмес. Жөн гана нымдуу күн. Эгер биз аны оңтойсуз деп тандасак, анда ошондой оңтойсуз, жолсуз күндү жаратабыз. Жана күнүбүз ошондой болот. Бирок биз күндү жөн гана нымдуу экендигине ишенсек, анда ошого ылайыктуу кийинебиз да, жаанчыл күнү эмне жумуш жасоо керек болсо, ошол жумушту жасай беребиз. Өзүбүз жасагандан башка туура да, туура эмес да, жакшы эмес да нерсе жок.
Бул планетада ар бир маданиятта бардык нерселерге ар кандай мамиле кылышат. Биздин жасагандарыбыз биз кылган нерселерди жакшы же жаман, туура же туура эмес кылат. Эмнени берсек, ошону алабыз жана адатта эки эселентип алабыз. Биз өз ишенимдерибизди өзгөрткүбүз келет жана бул өзгөрүүлөрдүн болушуна уруксат берүүбүз керек. Күчтүн чекити ар дайым азыркы убакта. Ал эми эски ишенимдерибизди кандай жоктон пайда болсо, ошол жакка кайра жөнөтүүбүз керек. Алар жок жерден келишти. Эми ошол жакка кетишсин. Сиз күчтүүсүз. Эч нерсе, эч ким, эч кандай жер сиздин үстүңүздөн күчкө ээ эмес. Мен сизге көптөгөн кеңештерди жана жаңы идеяларды бере алам. Бирок сиз аларды колдонбоону тандасаңыз, сиз окуяларды көзөмөлдөй албайсыз. Анткени күч сизге таандык. Сиз сиздин акыл эсиңиз менен ойлоно ала турган жалгыз адамсыз. Өз тажрыйбаңызды өзүңүз гана жаратасыз. Так азыркы учурда ойлонуп жаткан ойлоруңузду кармап алып, анан өзүңүзгө суроо бериңиз. Бул ойлор позитивдүүбү же нейтралдуубу? Ушул ойлор сиздин келечекти түзүүсүн каалайсызбы? Биз өтө тез ойлонгондугубуздан жана ойлор биздин башыбызда тез эле учуп өтүп кеткендиктен ой жүгүртүүнү өзгөртүү оңой эмес. Сиз өз сүйлөгөн сөздөрүңүздү көзөмөлдөп баштасаңыз болот. Өзүңүз эмнелерди сүйлөп жатканыңызды угуп баштаңыз. Жашооңузда реалдуулугуңузга айландыргыңыз келбеген нерселерди эч качан сүйлөбөңүз. Чындыгында миллиарддаган ойлор жана айтсак түгөнгүс болгон нерселер бар. Көйгөй жаратып, анан аны сиз чечишиңиз керек болгон ойлорду ойлоп тапканга убакыт кетирбеңиз. Бул убактыңыздын боштукка кеткени. Менин мурдагы окуучуларымдын бирөөсү мынтип айтты эле. Иштин баары эптеп жасаганда эмес, а билип алууда. Анткени биз ой жүгүртүүбүздү өзгөрткөндө, биздин тажрыйбабыз өзгөрөт. Эң сонун, эми эмне кылышыбыз керек? Биз өзгөрөбүз деп чечим кабыл алсак болот. Менин оюмча, бул өтө маанилүү нерсе. Же биз кол жаңсап, мунун баары маанисиз жана ишенимсиз нерсе деп кыйкырсак болот. Бирок бул ачуу жана пайдасыз, мунун баары маанисиз, аны кылып көрүүдөн пайда жок деп, сиз мурдагы оюңузга байланып кала бересиз. Албетте, сиз бул жүрөк ооруну тандасаңыз да болот. Бирок бул керек эмес. Болуп жаткан окуяга ачуулануу мен үчүн караңгы бурчта олтуруп алууну түшүндүрөт. Бир нерсе бир жерде болуп жатат, а биз болсо ачууланабыз. Дагы бир нерсе болсо биз кайрадан ачууланабыз да, бирок эч нерсе кылбайбыз. Өзүн өлтүрүүгө барган адамдар ой жүгүртүүлөрүн өзгөртүүнү каалабагандыктан ошол жолго барышканын билесизби? Алар жашоо бир тараптуу кыймыл деп ишенишет. Алар башка жагынан карап, башкада көз караш бар экендигин көргүсү келишпейт. Алар башкада мүмкүнчүлүктөргө ишенүүдөн баш тартышат. Анын ордуна бул планета менен кош айтышат. Ар дайым кыжырдана берүү убакытты бошко кетиргендик. Анын ордуна өзүңүздөн мынтип сурап көрүү керек. Мен кантип мени кыжырданткан жана капа кылган ушунча көп кырдаалдарды жаратып жатам? Андан соң олтуруңузда бул боюнча ой жүгүртүңүз. Өзүңүзгө шанс бериңиз. Мен эмнелерди жасайм жана ойлоном. Жана мунун баары кантип жаратып жатам? Мунун баарын өзүңүздү күнөөлүү сезүү үчүн эмес, эмне болуп жатканын түшүнүү үчүн жасаңыз. Бул иштерди жасап баштагандыгыбызды мен ыраазычылык күнүндөгү тамактануудан кийинки окуяга салыштырам. Бул күнү баары үй бүлөсү менен тамактанышат жана өтө көп жешет. Баарын тазалап жана идиштеги куурдактын жуун жуучу мезгил келет. Байкаптап калган жана астына күйүп калган куурдак өтө жаман көрүнөт. Биринчи сиз ага ысык сууну сам менен аралаштырып, сиңүүсү үчүн калтырып коесуз. Сиңип бүткөндөн соң аны тазалап баштайсыз жана ал андан да жаман көрүнөт. Эгер сиз билбегениңизде, анда куурдак ар дайым куску келээрлик болот экен деп ойломоксуз. Бирок сиз тазалоону улантсаңыз, аягында сиз таптаза куурдакты көрөсүз. Биздин туюмдарыбыз ушул сыяктуу.
Качан гана биз ишти баштаганыбызда жана өзүбүздүн менталдык куурдагыбызды тазалап баштаганыбызда кырдаал жакшуудан алдың, андан да жаман абалда болот. Эгер мындай болуп жатканын байкасак, баары жакшы экендигин жана баары өз нугунда агып жаткандыгын түшүнүшүбүз керек. Мен күзгү менен иштөө өтө маанилүү деп ойлойм. Аны канча көп жасасак, ошончо жакшы кайда турганыбызды жана эмне кылышыбыз керектигин чагылдырабыз. Тез-тезден күзгүгө карап, өзүңүзгө мындай деңиз: мен өзгөргүм келет. Мен каршылыктардан бошонгум келет. Мен өзгөргүм келет. Мен каршылыктардан бошонгум келет. Ар бирибиз өзгөрүүдө каршылыктарга дуушар болобуз. Ал баарыбызда бар. Анткени кандайдыр бир деңгээлде биз айлананын баары өзгөрсө, биз эле өзгөрбөсөк деп ойлонобуз. Ошондуктан жашообуз өзгөрүүсү үчүн өзүбүздү гана өзгөртүү керек. Кийинки кадам моюнга алуу. Биз эмнеге ишенгендигибизди моюнга алуубуз керек. Антпесек биз эмнени өзгөртүү керек экендигин билбейбиз. Биздин өзүбүздү жаңылап түшүнүп жаткандагы биринчи реакциябыз көбүнчө каршылык көрсөтүү болот жана ушундай болушу керек. Анткени биздин реакциябыз туура болгондо, бул өзгөрүү болуп жатканын түшүндүрмөк. Эмне болуп жатканын түшүнүү үчүн кандай реакция кылып жатканыңызды аныктоого өзүңүзгө уруксат бериңиз. Биздин сабактарыбызда жеңил эмес. Эгер ал жеңил болгондо, сабак болбой калмак. Кээде бизге керек нерсени үйрөнүү үчүн тырышчаактык жана убакыт керектелет. Ошондуктан дароо өзгөрүүнү талап кылбаңыз. Мунун баарын кадам артынан кадам коюп жасап олтуруңуз. Ушинтип алдыга жылуу жеңил болот. Көпчүлүк учурда биз абдан сабырсызданып, баарын азыр жасоону каалайбыз. Ал эми сабырсыздык бул каршылыктын белгиси. Ал сиздин бардык процессти басып өткүңүз келбегендигин түшүндүрөт. Биз мен башка бөлмөдө болгум келип жатат деп кыйкырып, бут тепкилеп, талап кылган менен ордубуздан туруп кадам таштамайынча башка бөлмөдө болбойбуз жана олтурган ордубузда калып кете беребиз. Мындан өзүбүз гана кайгыга батабыз. Бирок туруп кичинекей болсо да кадамдар таштап баштасак, биз ал жерде болобуз. Сиздин денеңизде эмне болуп жатканын, каршылык кандай формага айланганын байкап көрүңүз. Акыл эстин кантип иштегендигин байкап жана үйрөнүү бул өтө кызыктуу. Биз эмнеге эң чоң каршылык көрсөтсөк, биз эң көп үйрөнүшүбүз керек болгон маанилүү сабак дал ошол болуп саналат. Эгер биз мен жасай албайм, мен жасагым келбейт деген болсоңуз, анда сиз эң маанилүү сабакка кайрылып жаткан болушуңуз да мүмкүн. Ойлонуп көрүңүзчү. Сиз бул планетага эмне үчүн келдиңиз? Кандай сабак алышыңыз керек? Эмнени үйрөнүүгө келдиңиз? Эмнеге үйрөнүүңүз керек? Мен сиздин бул дүйнөгө бечара болуп өтүп кетүү үчүн келгениңизге ишенбейм. Сиз бул дүйнөгө жан дүйнөңүздү толтуруп, башкаларга бир бөлүгүңүздү берүүгө келген деп ишенем. Биз баарыбыз окутуучулар жана окуучуларбыз. Окуп үйрөнөбүз жана окутабыз. Сиз уктаар алдында өзүңүздөн эмнени окууга жана үйрөнүүгө келдим деп сурап көрүңүзчү. Эми кандай каршылыктарды көрсөтөөрүбүздү карап көрөлү. Анткени өзгөрүү мезгилинде баарында каршылыктар болот. Бизде буга толгон токой жолдорубуз бар. Дароо эле башка бир нерсе жасап жаткан боло калуу, магазинге жөнөп калуу же журналды окуп жаткандыктан укпай калуу деген сыяктуу толло вербалдык эмес жолдор. Ошондой эле биз төмөндөгүдөй тактоолорду да колдонобуз. Мисалы, мындан пайда жок, мага уруксат беришпейт, мени түшүнүшпөйт. Биздин каршылыктарыбыздын бир бөлүгү болгондо ишенимдерге ээ болушубуз мүмкүн. Мисалы, бул мүмкүн эмес, мен муну жасай албайм, бул өтө эле кыйын жана башка толгон токой сөздөр менен. Биз буларды өз каршылыктарыбызды актоо үчүн колдонобуз. Биз өз күчүбүздү аларга берип мындай дейбиз: менин күйөөм же аялым каршы, же жылдыздардын картасы мага каршы экен, же менин врачым мындай кылба дейт, же бул менин диний көз карашыма туура келбейт, же биринчи алар өзгөрүшсүн анан, же биз өзгөрүүнү кийинкиге калтырып
мындай дейбиз: мен мундан аныраак жасайын же көчүп алайынчы анан жасайм. Кээде каршылык көрсөтүүлөр коркунучтун формасына ээ болот. Кошуналарым эмне дейт? Жок, мен андан көрө өлүп калганым жакшы. Андан көрө ажырашып кеткеним жакшы. Мен күйөөмдөн же аялымдан же башчымдан корком. Бул тактоолордун бардыгы мен анча деле жакшы эмесмин деген ишенимди күчөтөт эмеспи? Көпчүлүгүбүз досторубузга катасын айтып жатып, алар кантип өзгөрсө болоорун так айтып беребиз. Досторуңузду жайына коюңуз. Акыл эсибиз кандай иштээрин биринчи түшүнүп баштаганыбызда, баарына кантип алар өзгөрсө болоорун айтып, кеңеш берип баштайбыз. Биз сенде бир нерсе туура эмес экендигин билесиңби дейбиз жана бул эч качан иштебейт. Сиз өз жашооңузду өзгөртмөйүнчө алар сизди укпайт. Биз башкаларды бир гана жол менен окута алабыз. Өзүбүз мисал болуп гана. Биз байкалаарлык өзгөргөн кезде досторубуз, туугандарыбыз бизден сурап баштайт: сен абдан өзгөрдүң, эмнелерди жасадың? Ошондо гана сизди кубануу менен угушат. Анан алар да ошондой жасап көрүшү мүмкүн. Мен бул принциптерди окуп баштаганда өзүм бул принциптер менен жашаган эмесмин жана менин студенттерим жашоосун көп деле өзгөртө алышкан эмес. Бул мен өзүм окуткан принциптер менен жашап баштаганга чейин уланды. Ошондо гана мен чындап башкаларга жардам бере баштадым. Өз энтузиазмыңызды колдоп туруңуз. Башкалардын баарын өзгөртүүгө шашылбаңыз. Менталдык иштерди жасап, өзүңүздү айыктырыңыз. Бул башка баарына караганда айлана чөйрөңүзгө бир кыйла көп пайда алып келет. Андан сырткары, биз башкалар үчүн сабак окуп бере албайбыз да. Алар бул ишти өздөрү жасоосу керек. Алар даяр болбосо бул ишти жасабайт. Окуучу мугалимге өзү келиш керек. Антпесе эч кандай билим бере албайсыз. Керек болсо мага келип жардам берип коюңузчу деп суранышканда да бул иштебөөсүн билем. Адам өзү жардам сурашы керек. Ага чейин ал өзгөрүүлөргө даяр эмес болгон болот. Кээ бирөөлөр өзүнүн сабагын белекте элестетишет. Мен бул боштукка кеткен убакыт болоорун түшүнүп, мындай адамдарды кабыл албай калдым. Алар же экинчи көзгө көрүнбөй калды, же ар дайым кечигишчү, же бир дагы көнүгүүнү аткарушчу эмес. Окуучу даяр болгондо ага мугалим да табылат. Баарыбыз эле биздин жакын туугандарыбыздын бизди кандай болсок ошол бойдон кабыл алуусун каалайбыз. Эгер сизди үй бүлөңүз кабыл албаса, анда сиз дал ошону бул үй бүлөңүзгө беришиңиз керек. Качан гана сиз үй бүлөңүздү кандай болсо ошол бойдон кабыл алганыңызда, алар да сизди кандай болсоңуз ошол бойдон кабыл алышат. Биз эмнеге ээ болгубуз келсе, аны жасап көрүүнү каалашыбыз керек. Байыркылардын алтын эрежеси төмөндөгүчө болгон. Мен жакшы адамды тарбиялаган жокмун. Мен ага чындыкты гана айттым. Силерге кандай мамиле кылуусун кааласаңар, башкаларга да ошондой мамиле жасагыла. Каршылыктын деңгээлин билүү үчүн дагы бир жолу күзгүнү колго алалы. Өзүңүздүн күзгүгө карап төмөндөгүдөй айтыңыз: мен өзгөргүм келет. Мен өзгөргүм келет. Сиз каршылык көрсөтүп жатасызбы? Сизге бул чындык эмес дей сезилеби? Сизге кандай ишенимдер тоскоол болууда? Эсиңизде болсун, булар жөн гана ойлор. Ойду өзгөртсө болот. Бул ойлор сизди эркиндигиңизден ажыратуусуна жол бербеңиз. Биз жыйынтыгында келип чыккан нерсени эмес, ар дайым себептерин издейбиз. Биз өзүбүздүн керектөөлөрүбүздү канааттандыруу үчүн адаттарды, көйгөйлөрдү жаратабыз. Качан гана биз керектөөлөрүбүздү канааттандыруунун позитивдүү жолдорун тапканыбызда көйгөйлөрдөн арылабыз. Биз күч менен дисциплинанын ар дайымкы өзгөрүүгө алып келбөөсүн билебиз. Эгер сиз семирип кетип диетага олтурсаңыз жана айлап ашыкча нерсени жебей койгонго эркиңиз жетсе да, качан бул эркиңиздин күчүн жоготкондо кайрадан эле тез эле семирип кетесиз. Эмнеге дегенде, сиз чыныгы себептер менен иштеген жоксуз. Болгону сырткы көрүнүш менен гана алек болдуңуз. Чыныгы себеп коргонуу үчүн майды пайда кылган коркунуч болуп эсептелинет. Сиз майларыңыз менен өмүр бою күрөшүп, бирок негизги себепке жетпешиңиз мүмкүн. Арыктай албаганыңыз үчүн өзүңүздү жемелеп, өлүп да кетишиңиз мүмкүн. Коопсуздук сезимдерге бир кыйла позитивдүү жол менен жетсе да болот. Ошондо салмагыңыз өзү эле жоголуп кетет. Келиңиз, бир аз тереңирээк карап көрөлү. Эгер сизге мен өзгөргүм келет деген аффирмацияны кайталоо кыйын болуп жатса, анда мен бул көйгөйгө жана каршылыкка болгон
Muктаждыгымды кое бергим келет десеңиз да болот. Өзүңүздү азаптаган муктаждыгыңызды кое бериңиз. Бул да каршылык көрсөтүүнүн башкы формасы. Мен анча деле жакшы эмесмин деген ишенимдин бир бөлүгү. Болуп жаткан окуяга ыңгайлашуу менен сиз өзүңүз каалаган нерсеге ээ болуудан баш тартасыз. Бардарчылыкта жашаган адамдарга капа болуу, сиз бардарчылыктын сиздин жашооңузда болушуна болгон каршылык көрсөтүүңүз болот. Жакшылыктарга каршылык көрсөтүү менен сиз өз жашооңузда жакпаган нерселерди кайра жаратасыз. Бардарчылык баарына жетишет. Канча дем алсаңыз да жана канчалаган адамдар дем алса да таза аба баарына жетиштүү эмеспи? Башка бирөөлөр бизге жакпаган нерселерди кылып жатат деп өзүбүздү курмандык кылуу үчүн жаралган жокпуз да. Эгер сиз өзүңүздү курмандык деп эсептесеңиз, сиз жөн гана ага байланып калгансыз. Биз байланып калууну эмес, бизди эркиндикке чыгаруучу нерсени тандайбыз. Эгерде мендеги бул шарттарды жараткан акыл эсимдеги ишенимдерден бошоңум келет десек, анда дароо эле курмандык болбой калабыз. Кайрадан өз күчүбүзгө ээ боло баштайбыз. Ошондо гана качандыр бир кезде өзүбүз жараткан көйгөйлөрүбүзгө татыктуу экендигибизди моюнга алабыз. Өзүңүздү жемелегениңизде, меники ар дайым туура эмес дегениңизде, өз ичиңиздеги кичинекей баланы басынтканыңызда жана ал кичинекей бала бактысыздык коркунучунда турганда, сиз кантип бактылуу жана эркин боло аласыз? Эгер сиз ушундай бөбөктү көрсөңүз, ага жакын келип аясаңыз керек эле. Ал бөбөк өзүн коопсуз сезүүсүн кааласаңыз керек эле. Өз ичиңиздеги бөбөккө жумшак, кеңпейил болуңуз жана көңүл буруңуз. Сиз ачылып, эски негативдерден бошонгонуңузда, бул сиз үчүн кайра кайтып келбей турган эң сонун кереметтердин бири болот. Бүгүн сиздин жашооңуздагы эң сонун күн. Мунун баарын иштеп чыгаарыңыз менен мен сизден бардык негативдер кетет жана жашооңуз башкача боло баштайт. Ошондо гана сизге башка көйгөйлөр менен иштөөгө жеңил болот. Өз көйгөйүңүздү түшүнгөндөн кийин мен кантип өзгөрсөм болот деп сурашыңыз мүмкүн. Сиз өзгөрүп баштадыңыз. Өзгөрүү ичиңизде башталат жана сиз аны байкабайсыз. Бул мезгилдеги бардык болуп жаткан нерселер сизге андай эместей сезилсе да, сиздин бардарчылыгыңызга иштеп жатат. Башында кайра баары андан да жаман болуп жаткандай болушу мүмкүн. Куурдак жөнүндө ойлонуңуз. Сизге аны тазалооңуз керек. Сиздин менталдык куурдагыңыздагы бардык негативдерди жылтырата тазалооңуз керек. Мүмкүн сиз жаңы ишке кирүүгө аракеттенип жатасыз. Анан эле сизди кокусунан иштен бошотуп салышат. Муну жаңы ишке орношуу үчүн биринчи кадам катары караңыз. Эгер сиз өсүп өнүгүүнүн үстүндө иштеп жатып, капчыгыңызды жоготуп алсаңыз, паникага калтырбаңыз жана жеңилип бербеңиз. Бул позитивдүү өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгү болушу мүмкүн. Эгер мамилелерди жакшыртууга аракеттенип жатып, урушуп кетсеңиз, ден соолукка иштеп жатып ооруп калсаңыз, мунун баары мурдагы калдыктардан бошонуудагы убактылуу нерселер. Сиздин жашооңуздагы өзгөрүү ал Кудайдын буйругу экенин түшүнүүгө аракет кылыңыз жана бул эң бир чоң жакшылык. Сиздин ичиңизде өзгөрүү болуп жатат. Бул аффирмацияны кайталаңыз. Менин бардык өзгөрүүлөрүм ыңгайлуу, жеңил жана кубаныч тартуулайт. Менин жашоомдо баары жакшы. Мен менталдык жактан тазалануумда бул аффирмацияларды кайра кайталайм. Жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келет? Кандай көйгөйдөн же ишенимден бошоңуңуз келет? Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Аны шериңиз менен же күзгү менен талкууласаңыз болот. Кандай болгондо да менин айткандарымды кайталаңыз. Мен бул көйгөйлөрүмдү өзүм жараткандыгымды түшүнөм. Эми мен бул кырдаалды сактап турган өз аң сезимимдеги ишенимдерден арылгым келет. Бир канча жолу кайталаңыз. Мен бул көйгөйлөрдү өзүм жараткандыгымды түшүнөм. Эми мен бул кырдаалды сактап турган өз аң сезимимдеги ишенимдерден арылгым келет. Сиз эмнелер сезип жатасыз? Сиз чындап эле өткөн кулдуктун чынжырын үзгүңүз келеби? Же сизде каршылыктар менен олку солкулуктар барбы? Кантип муну жасоо жөнүндө ойлонбоңуз.
жөн гана бошонууну каалаңыз. Болгону сиз ой жүгүртүүңүздү гана өзгөртүүңүз керек жана сиздин түпкү сезимиңиздин ааламдык акылмандуулугу сизге жаңы үй куруп берет. построит вам новый дом. Сиздин бошонууга болгон каалооңуз алдына жылып баштайт. Даяр болуп өзгөрүүгө стимул берет. Стимулирует изменения. Эмнеге гана болбосун, сиз буга оң нерсе катары караңыз. Сиздин ойлоруңуз сизде эмес, сиз ойлоруңузду көзөмөлдөңүз. Сиз өз акыл эсиңизден бир кыйла жогорусуз. Сиздин акыл эсиңиз сиз колдонгон инструментиңиз. Сиз аны кантип колдонгонуңуз ал адатыңыз. Ал эми адаттарды болсо өзгөртүүгө болот. Башында сиз өзүңүздү кызыктай сезесиз, бирок акырындап жеңилдеп калат. 1 минутага колдоруңузду бириктириңиз. Бул учурда туура да, туура эмес да эч нерсе жок. Эми мурда үстүнө келген баш бармагыңыз астына келе тургандай кылып кайра бириктириңиз. Эмнени сездиңиз? Кызыктайбы? Туура эместейби? Белгилеп коюңуз. Эмнени сездиңиз? Ар дайым бир нерсени башкача жасаганыңызда мындай сезимдер болот. Дал ошол өзгөрүүнүн башталышы. Эми колуңузду биринчи абалга алып келиңиз. Кайра экинчи, кайра биринчи, кайра экинчи, кайра биринчи, кайра экинчи. Эмнени сездиңиз? Эми ыңгайлууракпы? Баары жайындабы? Ал эми сиз муну кайталай берсеңиз, бул нормалдуу жана кадыресе боло баштайт. Станет нормальным и естественным. Так ушинтип өз адаттарыбызды оңой өзгөртүп алсак болот. Бир аз машыгышыбыз керек. Келиңиздер, муну оптималдуу айтууга үйрөнөлү. Келиңиздер, оюбузду жана ишенимдерибизди өзгөртүү оңой экендигине ишенели. Эмнеге ишенсек, ал биз үчүн чындыкка айланат. Эгер өзгөрүү кыйын десеңиз, ошондой эле болот. Бирок бул курмандык позициясы. Ал эми биз болсо андан баш тартканбыз. Эски ишенимдериңизден аарылап жылыңыз. Күчтүү болуу үчүн өз акыл эсиңизди көзөмөлдөй үйрөнүңүз. Бизде жашообузда жалгыз көзөмөлгө алчу нерсе ал азыркы ойлорубуз. Өткөндү өзгөртүү мүмкүн эмес. Баары бүткөн. Болгон ага болгон көз карашыбызды гана өзгөртүүгө болот. Ал эми келечегибизди, азыркы ойлоочу ойлорубузду тандоо менен биз учурда түзүп жатабыз. Андай болгон соң, келиңиздер, келечегибизди шайыр, кубанычтуу, сүйүүгө ээ болгон, өсүп өнүгүүгө алып барган жана ден соолуктуу кылуучу ойлорду ойлонолу. Эгер сиздин бөбөгүңүз саат 12-де жатып жүргөн болсо, сиз аны 8-де жаткырам деп чечсеңиз, биринчи күнү эмне болоорун элестетип көрүңүзчү. Балаңыз ыйлап, наалып, мүмкүн бырыкташы да ыктымал. Анын кыжырдануусу да күчөшү мүмкүн. Эгер сиз жеңилип берсеңиз, анда сиздин балаңыз жаңы эрежени кабыл алуусунда шегим бар. Бирок сиз жумшак болуп, ошол эле мезгилде тырышчаактык менен өзүңүздүкүн бербей, баланын бир аз тополооңуна да жол берсеңиз, анда кийинки күндөрү каршылык азая баштайт. Чуть-чуть побудерствует, то в следующий раз сопротивление будет меньше. Бир канча күндөн соң бала жаңы убакытта оңой эле уктоого жата баштайт. Биз жумшактыкты, тырышчаактыкты жана өз айтканыбыздан кайтпоону өнүктүрүп баштаганда, биздин ой жүгүртүүлөрүбүз деле ошондой болот. Келиңиздер, азыр физикалык эс алалы. Биз азыр жасашыбыз керек болгон нерсени ойлонуп, ар дайым чыңалууда болобуз. Биз муну менен көп иштешибиз керек деп ойлонобуз. Бирок бул андай эмес. Баарын кое бергенди жана тынч эс алганды үйрөнсөк болот. Көзүңүздү жумуңуз. Бүт денеңизди бошотуңуз. Ээлиңизди, желкеңизди, ийиндериңизди, бүт булчуңдарыңызды бошотуңуз. Расслабьте все лицо. Расслабьте плечи. Денеңизди бошотконго чейинки жана андан кийинки айырманы байкадыңызбы? Эгер сиздин денеңиз чыңалган абалда болсо, демек сиздин акыл эсиңиз да чыңалган абалда болгон. Бүт денеңизди бошотуңуз да өзүңүздү ыңгайлуу сезиңиз. И чувствуйте себя удобно. Келиңиздер,
Мен эс алуудамын. Мен коркунучка боштондук бердим. Я отпускаю страх. Мен жек көрүүгө боштондук бердим. Мен күнөөлүү болууга боштондук бердим. Мен капаланууга боштондук бердим. Мен чектөөлөрдөн кутулуп жатам. Мен ата-энемдин чектөөлөрүнөн бошоном. Учение моих родителей. Мен кечиргим келет. Мен тынчтыктамын. Мен коопсуздуктамын. Мен бул менмин. Өзүң менен өзүң болуу коркунучсуз. Мен баарын бошоттум. Мен тынчтыкка жетиштим. Эми көзүңүздү ачыңыз. Бул эс алуу болгону бир канча минуттаны талап кылат. Сиздин денеңизди жана акыл эсиңизди эс алдыруу сиздин жаңы дат болуп калмайынча тез-тезден кайталаңыз. Өзгөрүү күрөшүүгө айланбоосу керек. Биз эс ала алабыз жана баары жеңил болот. Мен сизге өз сезимдериңизди карманып, сиз капа эместей түр көрсөтүүңүздү сунуштабайм. Эгер чынында андай эмес болгон болсо, кээде биз капаланганыбызда бизге физикалык эс алуубуз керек болот. Бизге жек көрүүбүздү жутуп алып, ал бизге каршылыктын оор куржунуна айланганга чейин чөктүрүп жиберүү керек эмес. Позитивдүү жол менен бошонуунун бир канча методдору бар. Машиненин айнектерин жаап алып кыйкырсаңыз болот. Жуурканыңызды же жаздыгыңызды чүмкөнүп алып каалаганыңызды айтып кыйкырсаңыз болот. Сиз башкалар угуусун каалабасаңыз, жаздыгыңыздын астында кыйкырсаңыз болот. Негативдүү энергиядан бошонуу үчүн теннис ойносоңуз болот. Бир жолу мен ийиндеримдин ооруп жатканын байкадым жана ал бир канча күнгө созулду. Бул эмне деген нерсе? Мен олтуруп ойлонуп көрүүнү чечтим. Луиза, бул жөнүндө ойлонуп көрчү. Сенин ийиндериңде ооруу. Менде буга кандай сезимдер болууда? Бул эмнени түшүндүрөт? Ал сайгылашып оорутуп жатат. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген жек көрүү да. Мен эмнеге ачууланып жатканымды билгим келди. Бул мезгилде мен эч нерсе ойлоп таба албагандыктан, 2 жаздыкты алдым да, аларды бар күчүм менен уруп жана кыйкырып баштадым. Мен аны 10 жолу урганымда гана мен чындап ачуум келгендигин түшүндүм. Бул үстүнө калкып чыкты. Мен анын чыгып кетүүсүнө мүмкүндүк бердим да кое бердим. Албетте, анын эртеси ийиндерим оорубай калды. Ар бирибиз жок дегенде жумасына бир жолу чыңалуудан бошонуу үчүн жаздыкты ургулап турушубуз керек деп ишенем. Эгер бошонбосок, анда өткөндөрүбүз кайра эле бизди өз торуна түшүрүп алат. Мен өткөн менен жашоону тандабайм. Өткөндөрүм мени кармап туруусун каалабайм. Мен бүгүнкү күнүм менен жашагым келет жана эң сонун жаңы келечегимди жараткым келет. Көп адамдардын өтүп кеткен нерселери үчүн эми ырахаттана жашай албайм дегендерин угуп эле жүрөм. Мени кечеге чакырбай коюшкандыктан эми мен өмүр бою өзүмдү жаман сезем. Же мен эч сата албай койдум, демек мен анча деле жакшы эмесмин. Же менде эми аялым жок болгондуктан мен эми жашоодон ырахаттана жашай албайм. Ушул сыяктуу акылсыз чектөөлөрдү биз өзүбүзгө коюп алабыз. Бул өтүп кеткен ишенимдериңиз сиздин бүгүнкү күнүңүзгө зыяны тийүүсүнө жол бербеңиз. Бүгүн биз толук болсок, ошондо гана эмоционалдык байлануулардан бошоно алабыз. Өткөндөрүбүз бизге зыян бере албайт. Анын кандай болгону мааниге эмес. Эгер мен сизден 3-классыңызда кандай кийингениңизди сурасам, сиз эстей аласызбы? Эгер эстесеңиз деле эч кандай эмоциясыз эле сиз аны жөн гана эстейсиз. Биздин өтмүштөрүбүз менен ошондой эле болуусу керек. Болоор иш болду. Эми кое беребиз. Сиз бошонгуңуз келген нерселердин тизмесин түзгөнүңүздү өтүнөм. Жазыңызда өз реакцияңызды жана бул мезгилдеги баардык сезимдериңизди белгилеңиз. Жазып бүткөнүңүздө кайтып келиңиз. Сиз бошонгуңуз келген нерселерге денеңиз кандай реакция кылды? Сиз эмнени өзгөрткүңүз келет? Эски чектөөлөрүңүздөн бошонуу үчүн сиз эмнеге ишенүүнү тандайсыз? Өзү сиз муну каалайсызбы? Кантип? Байкап көрүңүз. Сиздин денеңизде кандайдыр бир каршылыктар барбы? Маалымдуулук бул өзгөрүүгө жол.
Кечирүү бул биз иштешибиз керек болгон негизги нерсе. Өзүңдү жана башкаларды кечирүү сүйүү менен кубанычтын эшигин ачат. Прощение себя и прощение других. Чудес аттуу курста кечирүү баардык көйгөйлөрдүн жообу экендиги баса белгиленет. Бир нерсеге байланып калсак, кечирүү керек. Эгер өкүнсөк, кайгырсак, корксок, күнөөлүүдөй сезсек, күнөөлөсөк, каршылык көрсөтсөк, өч алууну кааласак, мунун баары кечире албагандыктан болот. Мен дагы бир жолу кайталайм. Сүйүү бул баардык көйгөйлөрдүн жообу. Сүйүүнүн эшиги кечирүүдө жатат. Сиздер менен жасагым келген Эметто Фокс деп аталган эң сонун бошонуу үчүн көнүгүү бар. Көзүңүздү жумуңузда кичинекей сахнаны элестетиңиз. И вообразите маленькую сцену. Ал жерге сиз эң таарынычыңыз күч болгон кичинекей адамды коюңуз. Ал мурдагыбы же азыркыбы, тирүүбү же өлүүбү айырмасы жок. Аны даана элестетиңиз. Эми ал адам үчүн маанилүү болгон жакшылык ал адамга келгендигин элестетиңиз. Анын кандай бактылуу болгонун, кандай гана кубанганын караңызчы. Өзүңүздөгү чоң жек көрүү менен таарынычтан бошонуп жатканыңызды сезиңиз. Мен бул көнүгүүгө дагы бир кадам кошкум келет. Эми ошол адам менен өзүңүздү да бир сахнага коюңуз. Сизге маанилүү болгон жакшылык сизге келгенин да элестетиңиз. Бактылуу болуп, кубанычка толуп турган өзүңүздү караңызчы. Ааламдын бизге берген бардарчылыгы баарыбызга жетиштүү экендигин моюнга алыңыз. Сиз бул көнүгүүнү күн сайын же жок дегенде жумаасына бир жолу жасап турсаңыз болот. Бул көнүгүү өмүр боюга. Анткени биз ар дайым бирөөлөргө далилдегибиз келген жана бошонгубуз келген нерселер бар. Эми көзүңүздү ачыңыз. Кечирүүгө болгон көптөгөн көнүгүүлөр бар. Кийинки көнүгүүнү күзгү менен же шеригиңиз менен жасасаңыз болот. Вы можете работать с зеркалом или с партнером. Төмөндөгүлөрдү айтыңыз. Мен кечиргим келген адам бул. Мен сени үчүн кечирдим. Кайталаңыз. Мен кечиргим келген адам бул. Мен сени үчүн кечирдим. Я прощаю тебя за. Кимдер эсиңизге түшсө, ошолор менен иштеңиз. Бул көнүгүү менен 5 мүнөт иштеңиз. Ар жолу бир эле адам же ар башка адамда болушу мүмкүн. Сизге керектүү адамдардын баарын эстеп чыкканга чейин муну кайталап отурсаңыз болот. Эгер сиз шериңиз менен иштеген болсоңуз, анда ал «Рахмат, мен да сени бошотом. Рахмат, мен да сени бошотом» десин. Спасибо. Я освобождаю тебя. Жүрөгүңүздө калып кеткен адилетсиздиктер болсо да бул ыкманы колдонуңуз. Простите и отпустите. Кечириңиз жана кое бериңиз. Башка бирөөнү кечирген кезиңизде өзүңүздү да кечиресиз. Мен өзүмдү үчүн кечиремин деп айтыңыз. Эгер колуңуздан келсе, үнүңүздү чыгарып айтыңыз. Эмнелерден бошонгуңуз келсе, бүт баарын эстеңиз. Мен өзүмдү үчүн кечиремин. Бул көнүгүүлөрдү шериңиз болсо, аны менен, эгер жок болсо, өзүңүз жок дегенде жумаасына бир жолу жасап отуруңуз. Бул сиздин башыңыздагы бүт таштандыны тазалап салууга жардам берет. Бул табакты тамактын калдыгынан тазалагандай эле нерсе. Мындан кийин сиз өзүңүздү бир кыйла жакшы сезип каласыз. Кээ бир адамдарды же окуяларды кечирүү оңой эле. Кээ бирлери менен чоң граниттен кичинекей бөлүкчөлөрдү сындырып олтурган сыяктуу иштөөгө туура келет. Бул убакытты талап кылат. Бирок ал эң негизгиси эмес. Колуңуздан келишинче аракет кыла бериңиз. Убага келгенде керек болсо гранит да кумга айланат. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө ал максат эмес. Ал өмүр бою болуучу процесс. Бул жумуштан рахат алыңыз. Келиңиз, ата-энелерибиз жөнүндөгү ойлорубуздан бошонууга аракет кылып көрөлү.
Азыр музыка коебуз да элестетүүлөр менен алектенебиз. Көзүңүздү жумуңуз да өзүңүздү бош коюңуз. Өзүңүздү 5-6 жашар бала элестетиңиз. Жана ал баланын көзүнө караңыз. Баланын көңүлү кандай гана куунак жана сизден ага бир гана сүйүү керек. Ага кол бериңиз жана сүйүү менен бекем кучактаңыз. Сиз аны өтө жакшы көрөрүңүздү айтыңыз. Ал сиз үчүн кандай гана маанилүү экендигин айтыңыз. Бала жөнүндөгү ар бир оюңуздан ырахаттаныңыз. Үйрөнүп жаткан мезгилде ката кетирүүсү мүмкүн экендигин ага айтыңыз. Эмне болгондугуна карабастан, сиз ар дайым аны менен болооруңузга сөз бериңиз. Эми аны өз жүрөгүңүздүн көлөмүнө чейин кичирейтиңиз. Анан аны жүрөгүңүзгө салып алыңыз. Эми сиз качан жүрөгүңүзгө карасаңыз да, сизди сүйүү менен карап турган ошол баланы көрөсүз. Эми апаңыздын 4-5 жаштагы эмне кылуусун билбей калган, сүйүүнү издеп, аны кайдан табуусун билбей жаткан кыз мезгилин элестетиңиз. Колуңузду сунуп, бул кичинекей кызды бекем кучактаңыз. Ага, сиз аны өтө катуу сүйөрүңүздү, ал сиз үчүн баары экендигин айтыңыз. Ар дайым мага ишенсең болот. Эмне болгонуна карабастан мен сени менен болом деңиз. Ал кандай тынчтанып, өзүн коопсуз сезип калгандыгын көрдүңүзбү? Анда жүрөгүңүздүн көлөмүнө чейин кичирейтип, өзүңүздүн жаныңызга салып алыңыз. Анан бул кичинекей 2 наристеге толуп ташкан сүйүү бериңиз. Эми атаңызды коркуп калган, ыйлап жаткан, сүйүү издеген 3-4 жаштагы бала элестетиңиз. Анын кичинекей жүзүнөн кандай гана жаштар агып жатканын караңызчы. Ал кимге кайрылышын билбей турат. Ага да кол созуп, жүрөгүңүзгө бекем кызыңыз. Анын калтыраган кичинекей денесин тынчтандырыңыз. Сиз аны өтө жакшы көрөрүңүздү сездириңиз. Ар дайым аны менен болооруңузду айтыңыз. Анын көз жашы кургап, кичинекей жүзүндө кандай сонун жылмаюу пайда болгонун көрөсүз. А жан дүйнөсүндө тынчтык. Анда жүрөгүңүздүн көлөмүнө чейин кичирейтип, салып алыңыз. Эми сиздин жүрөгүңүздө бири-бирине өтө көп сүйүү бере алган 3 наристе болду. Сиздин жүрөгүңүздө сүйүү абдан көп болгондуктан, сиз бүт планетаны айыктыра аласыз. Азыр бул сүйүүлөрдү өзүңүздү айыктыруу үчүн колдонуңуз. Өзүңүздүн жүрөгүңүздө жылуулукту, жумшактыкты, назиктикти сезиңиз. Жана бул сезимдериңиз сиздин ойлоруңузду, өзүңүзгө болгон сезимдериңиздин өзгөрүүсүнө жардам берсин. Сиздин турган турпатыңыз сүйүү, сиз сүйүүгө жана сүйүктүү болууга татыктуусуз. Өзүңүздү комфорттуу сезиңиз. Эми эски ойлорду алмаштыруу үчүн жаңы ойлорду жаратууга кез келди. Эски ой жүгүртүүлөрүбүз төмөндөгүчө угулат. Мен эски болгум келбейт. Мен семиз болгум келбейт. Мен бул иште иштегим келбейт. Мен бул үйдө жашагым келбейт. Бизди негатив менен күрөшүүгө үйрөтүшкөн. Биз аны менен күрөшсөк, анда позитив өзү эле келет деп ойлонобуз. Бирок андай эмес. Канча жолу арыздандык. Минтип биз каалаганыбызды ала алдыкпы? Өзүбүз каалабаган нерселерди канча көп ойлогон сайын, алар ошончо көп келе баштайт. Сизге мурда өзүңүзгө жакпаган жактарыңыз азыр деле сиз менен болушу мүмкүн. Эмнеге көңүлүңүздү көп бурсаңыз, ал сизди өсүп баштайт.
Андай болгондо өзүбүз каалаган нерселерге көңүлүбүздү көбүрөөк бөлбөйлүбү? Ким болгуңуз келгенине жана эмнеге ээ болгуңуз келгенине көбүрөөк көңүл топтоңуз. Бүт ойлоруңузду позитивдүү аффирмацияга буруңуз. Мисалы, мен каалабайм дегенди мен бармын, менде бар дегенге алмаштырыңыз. Мен ишимди көргүм келбейт деген сөз кайра ошол ишке көбүрөөк байланууга алып келет. Аны сиз мен эң сонун жаңы ишти кабылдайм деген сөзгө алмаштырсаңыз болот. Бул сиздин аң сезимиңиздеги жана ааламыңыздагы сиздин жашоого жаңы жумуш алып келүүчү каналыңызды ачып баштайт. Сиздегилердин баарын сүйүү менен бошотуңуз. Андан соң позитивдүү аффирмацияларды түзүп чыгыңыз. Аффирмациялардын баарын келээр чакта эмес, учур чакта жазыңыз. Менде болот дегенин ордуна менде бар деңиз. Ар дайым учур чакта болуңуз. Мен түбөлүк жапжаш бойдомун. Менин келбетим сындуу. Мен жаңы жумушту кабылдаймын. Мен эң сонун мамиледемин. Мен өзүмдүн эң сонун жаңы үйүмө кирип баратканымды көрүп жатам. Бул аффирмациялар сиздин аң сезимиңизге иштөөгө тамак болуп берет. Өзүңүздү учурда сүйүңүз жана өткөнүңүздү кечириңиз. Дал ушул учурда өзүңүздү сүйүп баштаңыз. Эгер бир аз машыксаңыз эле сизде сыйкырдуу таягыңыз бар экенин түшүнөсүз. Сиздин бүт жашооңуз өзгөрөт. Өзүңүздү сүйүп баштаганда өзүңүздү жакшы сезип баштайсыз. Сиз өзүңүздү толугу менен кабыл алмайынча өзүңүздү чындап сүйө албайсыз. Бул өз дарегиңизге сын пикирдин жоктугун түшүндүрөт. Сиздин макул эместигиңизди уккандай болдум. Бирок мунун баары сиздин эски аң сезимиңиздин айткандары. Мунун баарынан бийик болуңуз жана өз акыл эсиңизге катышканың үчүн рахмат деңиз. Кайрадан күзгүнү алып, көзүңүзгө карап төмөндөгүлөрдү айтыңыз. Мен өзүмдү кандай болсом, ошол бойдон кабыл алам жана сүйөм. Я люблю и одобряю себя такой, какая я есть. Мен өзүмдү кандай болсом, ошол бойдон кабыл алам жана сүйөм. Эми муну айтуу жеңилдеп калдыбы? Же дагы эле кыйынбы? Ушуга ойду топтоого болот. Эгер жеңил болуп калса, анда уланта бериңиз. Бул сиз үчүн чыныгы рахатты алып келет жана жашооңуз ар дайым жакшы болуп турат. Бирок өзүңүздү сүйүү кыйын болуп жатса, анда машыгыңыз. Манжаларыңыз менен болгон көнүгүүнү эстеңиз да күзгүгө күнүнө 3-4 жолу караңыз жана мен өзүмдү жакшы көрөм. Мен чында өзүмдү жакшы көрөм деп айтыңыз. Бул сиздин жашооңузда сыйкырды жаратат. Мен өзүмдү кабыл албоом өтө жогору болуп, өзүмдү күзгүдөн карай албаганым эсимде. Кээде өзүмдү күзгүдөн көргөндө өтө ачуум келип, жаакка чаап жибергим келчү. Азыр мен артымды карап, кандай гана акылсыз болгондугумду эстейм жана өзүмдү кечирем. Бирок ал мезгилде менин ишенимдерим ушунчалык чоң жана күчтүү болчу. Эч ким мени башкача деп ишендире алмак да эмес. Мен кичинекей мезгилимде өзүмдү өзүм басынтууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болгон. Мен 18 айлыгымда ата-энем ажырашып кетишкен. 5 жашымда мени кошунам зордуктаган. Андан соң менин апам экинчи жолу күйөөгө тийип, мени аябай уруп кордогон. Акчам жок калып да кыйналган күндөргө туш болгом. 15 жашымда өзүмө болгон сый-урмат өтө төмөн болгон жана мээмде өтө көп блоктоочу ойлор жашаган. Эгер бирөө мени жактырганын айтса, мен андан эмнеге? Менде сүйүүгө арзыган эмне бар деп сурачумун. Ошол мезгилде, эгер алар менин ким экенимди билсе, эч качан сүймөк эмес деп ойлочумун. Өзүмө болгон тынчтык жана сүйүү мамилени өзгөртүү үчүн мага көп убакыт жана көп күч керек болду. Мен аларды дагы деле жакшыртуудамын. Бул мени өмүр бою коштоочу процесс. Биз биринчиден жолубуздагы чоң таштарды тазалайбыз. Андан кийин кичинекейлерине өтөбүз. Өзүңүздөн кичинекей болсо да, өзүңүзгө жаккан жериңизди издеп баштаңыз. Мен так ошодон баштадым. Башында өзүмдүн жакшы жагым табуу кыйын болгондо, мен тырмактарым менен кулагымдан баштадым. Анан кийин мен ички органдарыма өттүм. Өзүңдүн бооруңа ачуулануу абдан эле кыйын да. Өзүңүз кабыл кылган жактарыңызды издеңиз. Жок дегенде күнүнө бир канча секунд өзүңүздү сүйүп жана назиктендирип баштаңыз. Керек болсо эң кичинекей аракет да жардам берет.
1 секундалык өзүн кабылдоо аң сезимди түздөйт. Бизге баарын дароо жасоо керек эмес. Болгону күн сайын өзүңүздү дагы 1 минутага көбүрөөк сүйүңүз. Ошондо сиздин жашооңузда чоң өзгөрүүлөр сизди күттүрбөй байкалат. Барган сайын сиз жеңилдей бересиз. Чын ден соолук, сүйүү, өсүп өнүгүү өздөрүн көрсөтүп, жарала баштайт. Баары өзүнө болгон сүйүүдөн башталат. Биз ар дайым өзүбүздү сүйүп жана кабыл алып баштаганда, биздин өзгөрүүлөр тездейт жана биз чынында алдыга жылабыз. Мен жаман адаммын жана мен өзгөрүшүм керек дегенин ордуна, мен өзүмдү сүйөм, ошондуктан өзгөрүшүм керек деңиз. Биз ар дайым же жакшы жакка, же жаман жакка өзгөрүп отурабыз. Эгер биздин ойлорубуз негативдүү жана төмөн болсо, демек өзгөрүүбүз да негативдүү. Ал эми ойлорубуз сүйүү менен коштолуп, позитивдүү болгон болсо, анда өзгөрүү да позитивдүү. Сиздин келечегиңиз кандай болоорун так айта албайм. Бирок эгерде сиз негативди, каршылык көрсөтүүнү, коркуу же күнөөлүү болууну тандасаңыз, анда сиздин жашооңуз кубанычсыз болуп, керек болсо оорулар башталышы да мүмкүн. Эгер сиз сүйүп, кабыл кылып, кубанычка бөлөнгөн, башка адамды түшүнүүнү жана жашоо процессине ишеним көрсөтүүнү тандасаңыз, анда жашооңуз эң сонун болот. Жашооңуз кубанычка бөлөнүп, сизге жагымдуу болот. Кайсыл жол менен кетүүгө сизде ар дайым тандоо бар. Көп адамдарга сунушталган жана кереметтерди жарата алган көнүгүүнү сунуш кылам. Эгер аны ар дайым кайталап турсаңыз, анда сиздин жашооңузда таң калыштуу нерселерди жасайт. Буларды сиз жок дегенде 1 ай оюңузда же үнүңүздү чыгарып кайталооңузду каалайт элем. Мен өзүмдү кабылдайм. Мен өзүмдү кабылдайм. Мен өзүмдү кабылдайм. Муну күнүнө жок дегенде 500 жолудан 3 жолу кайталаңыз. Мен өзүмдү кабылдайм. Бул оңой эмес. Бул өтө жардам берет. Сиз түйшөлүп турганыңызда негативдүү ойлоруңузду 500дөн көп жолу кайталаарыңызды да билем. Эми болсо кайра кайталаңыз. Мен кандай болгондо да кабыл кылам. Ал эми негативдүү ойлор келсе жөн гана. Катышкандыгың үчүн рахмат. Мен сени бошоттум деп коюңуз. Анан кайрадан мен өзүмдү кабыл кылам деңиз. Эгер сиз каршылыктарды сезсеңиз, өзүңүз эле ага күч бербесеңиз, каршылык сиздин үстүңүздөн күчкө ээ эмес экендигин билиңиз. Кайталаңыз. Мен өзүмдү кандай болгондо да кабыл кылам. Сизге жагымсыз бир нерсе болгондо да муну кайталай алсаңыз, анда сиз чынында бир кыйла өскөн болосуз. Сиздин өзүңүзгө болгон сүйүүңүз сиздин жашооңуздагы эң маанилүү нерсе. Өзүңүздү канчалык көп сүйсөңүз, жашооңузда ошончо жакшы нерселер көп болот. Эми акыр аягында мен сиздин төмөндөгүлөрдү эсиңизге түйүп алууңузду каалайт элем. Эмнени берсек, ошону алабыз. Өзүңүз жана өз жашооңуз жөнүндө эмнелерге ишенесиз? Алар аткарылат. Бизде болуп жаткан нерселердин баарын өзүбүздүн ойлорубуз жана ишенимдерибиз менен жаратабыз. Сүйүү улуу айыктыруучу. Сүйүүгө болгон жол кечирүүдөн башталат. Сиз өтмүшүңүздү өтмүш бойдон калтырып, эркин болсоңуз болот. Өзүңүзгө жаңыланууну кабыл алууга уруксат бериңиз. Өзүңүз эмне каалаганыңызды элестетип көрүңүз. Анын баарына азыр ээлик кылам деп элестетиңиз. Ар бир бөлүкчөсүн сезиңиз. Сезиңиз, даамын татып көрүңүз. Кармап, угуп, карап көрүңүз. Башкалар сиз каалаганыңызга жеткен мезгилде кандай карашкандыгын элестетиңиз. Алардын реакциясынан көз карандысыз түрдө өзүңүздү эң сонун сезиңиз. Тапкандарыңыздын баарын окуп чыгыңыз. Көптөгөн окутуучулар менен таанышыңыз. Колуңуздан келгенинче изилдениңиз. Бул аудио китеп болгону сиздин жолуңуздагы бир кадам. Бул аудиону көп колдонуп туруңуз. Ошондо сиз дагы жаңы идеяларды табасыз. Практикаңызда колдонуңуз жана пайда болуп жаткан жакшылыктарды көрсөтүңүз. Эсиңизде болсун, эми басканды үйрөнүп жаткан кичинекей бөбөк биринчи ийгиликсиз аракетинен кийин баарын таштап салса, ал эч качан басканды үйрөнө алмак эмес. Сизди жашоо баардык керек нерселер менен камсыз кылаарына ишениңиз. Жашоо рахаттануу гана болуш керек. Керек болсо окуу процесси да жагымдуу болуш керек. Баарын жумшактык менен жасаңыз. Эскинин баарын ээртип жок кылыңыз. Жашооңуздагы кичинекей нерселерди да байкап туруңуз.
Сиз ким жана эмнеден тургандыгыңызды кандай гана болсоңуз да сүйүп баштаңыз. Мунун баары болгону өтүү мезгили. Өзүңүздүн үстүңүздөн жашооңузга күлүп үйрөнүңүз. Ошондо эч нерсе сизди чарчата албайт. Сиздин бул баарлашууга катышканыңыз үчүн жана таанышкандыгыбызга ыраазычылык билдирем. Сизге түгөнгүс жашоо каалайм. Биз жашаган дүйнөдө баары кынтыксыз, бүтүн жана аяктаган. Ар бирибиз анын ичинде мен да биз үчүн мааниге ээ болгон көрүнүштөргө байлыкты сезебиз. Эми өтмүшүңүздү сүйүү менен караңыз да эскилерден сабак алыңыз. Туура да, туура эмес да, жакшы да, жаман да нерсе жок. Өтмүштөрүбүз менен баары бүттү. Алар өтүп кеткен. Азыркы мезгилибиз гана бар. Мен өзүмдүн азыркы мезгилимди да, өткөндөрүмдү да сүйөм жана кабылдайм. Рухубуз бир болгондуктан мен өзүмдү башкалар менен бөлүшөм. Мен билгим келген нерселердин баары мен үчүн ачык. Мага керек нерселердин баары мага өзү келет. Менин дүйнөмдө баары жакшы. Сүйүктүү биздин пайдалуу китеп каналынын катталуучулары жана жалпы эле китеп сүйүүчүлөр. Сиздер тараптан болгон ар бир колдоо биз үчүн маанилүү жана биздин дагы жакшы жана пайдалуу материалдардын үстүнөн иштөөбүзгө дем күч берет. Бизге колдоо катары сөзсүз каналга катталып, бармакчаны жана коңгуроону басып, пикир калтырып кетиңиз. Жакындарыңыз менен бөлүшкөндү да унутпаңыз. Сиздерди терең урматтап, пайдалуу китептер каналы.